депутат 10 тилди билсин. Француз, корей, испан, англис, орус, өзбек, тажик тилин билсин. Биле берсин, ага эч кандай чектөө. Бирок мамлекеттик тилди билсин да. Себеби бул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши кыргыз мыйзамын кабыл алып атат. Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгында. Сиз өзү кесибиңиз боюнча экономист экенсиз. Кыргыз тили менен кандай байланышыңыз бар анда? Кыргыз тили менен ар бир кыргыз жаранынын байланышы түп-түздөн эле бар. Биринчиден эне тилибиз. Экинчиден Кыргыз Республикасы деп аталган мамлекетте жашап атабыз. Ушул мамлекеттин жаранымын. Ушул мамлекетте мамлекеттик тил кыргыз тили болгондон кийин анын түп-түз эле байланышым бар. Каражат бөлүшүү кереги жок. Мен кыргыз тили билбегениме күнөөлөнбү деген сөздөр дуу кандай болду? Адам өзүнүн эне тилин билбесе, менимче адамдын өзүндө маселе бар да. Бизде мен билгени Кыргызстанда эч кимди мажбурлап, сен ушул тилде гана сабак аласың деп эч кимди мажбурлайт. Анан өзү кыргыз болуп туруп, улутум кыргыз, тегим кыргыз, ата-бабам кыргыз, жашаган жерим мекеним Кыргызстан деп туруп, ушунун баарын түшүнүп, билип туруп, анан мен кыргыз тилин окуй эле коеюнчу деген адам жөн эле атуулдук, жарандык милдети кандай деген суроо туулат да. Саламатсыңар, биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн кыргыз тил темасы, бүгүн бизде конокто Мелис Мураталиев агайыбыз келиптир. Сиздин кызматыңызды кыргыз тилинде аташабай оор экен мага. Эч оорчулугу деле жок. Кыргыз тил комиссиясынын жок андай эмес. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы. Муну айтып атпайынбы орду? Мен үчүн оор. Дароо эле темадан баштайлы, бизде сразу сынаги башталат, мындай айтканда. Сиз өзү кесибиңиз боюнча экономист экенсиз. Ооба. Анан кантип ушул мамлекеттик кызматка келип калдыңыз? Өзү чыгармачыл адамга оор болуш керек. Бул кызматка келишим меники кызык болду. Мен деги эле мамлекеттик кызматта өзүм ордумду көргөн эмесмин буга чейин. Каалаган деле эмесмин, анан умтулган деле эмесмин. Болгону гана ушундай бир сунуш түшүп администрациядан. Биз эми мамлекеттик президенттин администрациясы менен негизи бийлик менен буга чейин мен коомчулукта Бактыбек коомдук фондунун жетекчиси катары көп жылдан бери иштеп, анан бийлик органдары менен кызматташып көп жылдан бери эле иштеп келатабыз да. Ошон үчүн ал жакта деле тааныштар, мындай кызматташып жүргөн, мындай бир кайсы бир деңгээлде санаалаштар, пикирлештер көп эле болчу. Анан ошол жактан бир сунуш түшүп калды, ушундай дегенде мен башында дароо эле баш тарткам, жок мен ордум башка, мен кесибим да башка деп, анан болбой эле ушундай бир сунуш түшүп, мындай кызматка ишеним артылып атат дегенден кийин анан макулдугун бердим да. Болбосо мындай чындап келгенде ойдо жок жерден, же болбосо өзүмө максат коюп, багыттуу бир аракет жасап деле кылган эмесмин да. Анан ошондой ойдо жок жерден эле келип калдым да, анан ушундай чоң кызмат тапшырылгандан кийин аны эми аркалап кетиш, бул эми өзүмө милдет катары кабыл алдым дагы. Азыр 1 жылдан ашып калды, 1 жыл 3-4 ай болуп калды го. Сизде биринчи жолу угуп аткан көрөрмандарыбыз мындай суроо жаралышы мүмкүн да, кыргыз тили менен кандай байланышыңыз бар анда деген. Эми кыргыз тили менен ар бир кыргыз жаранынын байланышы түп-түздөн эле бар. Биринчиден эне тилибиз. Экинчиден Кыргыз Республикасы деп аталган мамлекетте жашап атабыз. Ушул мамлекеттин жаранымын. Ушул мамлекетте мамлекеттик тил кыргыз тили болгондон кийин анын түп-түз эле байланышым бар. Эч кандай мындай мен тиешем жок деп айта албайм. Муну ар бирибиздин байланышыбыз бар. Кандай гана сонун керемет. Сразу менин суроолоруңузга жакшы жооп бересиз. Ошондон эми баардык көрүүчүлөр сиздин подкасттарыңызды көрүп жүрөт болуш керек, айткандарыңыз аябай кызыктуу, көп нерселер айтып бересиз. Кийинки маселе, азыр акыркы учурда аябай кыргыз тил маселеси аябай көп көтөрүлүп атат. Керки ишканаларга көтөрүлүп атат, алдар милдет кылып атат кыргыз тилине кылып. Анан жакында мыйзам тууралуу. Көбүнчө адамдар түшүнбөй жатыптыр, мыйзам тууралуу эмне болуп атат, өзү деги деле эмнени жүргүзүп атат, бул мыйзам эмнени камсыздайт, же эмне берет бизге деген нерсени түшүнбөй атат. Ошону түшүндүрүп кетсеңиз. Мыйзамга келгенде бул жерде кененирээк токтолуш керек окшойт. Себеби биринчиден мен бир нерсени буга чейин деле көп байкачумун. Азыр бул кызматка келгени деле ошол менин баалоорум, мындай баамдоолорум дагы деле тастыкталып эле ошону кайра аныктап атат. Жалпы эле элибиздин мыйзам жагынан, же болбосо укуктук жактан сабаттуулук маселебиз мындай аксап атат. Биз мыйзамдарды тереңинен тааныбайбыз. Көп мындай маани бурбайбыз. Канча мыйзам бар, кайсы тармакта кандай мыйзам иштейт, ал мыйзамдын талабы кандай, орду кандай, күчү кандай деген нерсени мындай үстүртө эле билбесек, же болбосо тим эле ошондой бир турмуш кыстап ошол жака жарга такканда аргасынан барып окуйбуз, же болбосо ошондо дагы юристтерге кайрылабыз. Эмне кылышым керек? Өзүбүз өз алдынча
мыйзамдар менен таанышып, кызыгып, окуп, ошол мыйзамда мындай турбайбы деп мындай иш алып баргандар өтө эле аз, саналуу. Бул жалпысынан. Экинчи маселе, мамлекеттик тил жөнүндө, мыйзам жөнүндө сөз кылсак, бул 2023 жылы мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынган. Мунун башы, эгерде тактап айтсак, мунун башы 21 жылы биз жаңы конституция кабыл албадыкпы? Ошол конституция кабыл алып атканда ошондо да бир чоң маселе көтөрүлүп, бир чуу болгонбуз. Мамлекеттик тил жөнүндө берене талкууланып атканда, ал жерде расмий тил менен мамлекеттик тил жөнүндө кайра эле чоң талашка түшкөн, көп жылдан бери келатат. Анан ошондо мамлекеттик тилдин конституцияга орду, анан андан ары дагы мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамда каралат деп ошол конституциянын өзүндө бекилген дагы ошол бир чоң артыкчылык берди. Буга чейин мамлекеттик тил жөнүндө жөн эле мыйзам болчу. Эми конституциялык мыйзам макам берилди. Муну юридикалык тил менен айтканда, жөнөкөй эле салыштырып айтайынчы, негизги мыйзам талаасында эң башкы мыйзам бул конституция болуп эсептелсе, андан кийин деңгээли боюнча конституциялык мыйзамдар бар, алар саналуу эле. Андан кийин кодекстер кетет, андан кийин жөнөкөй мыйзамдар кетет. Мындай бир ирети менен келсекчи, орду, маанилүүлүгү боюнча. Анан биздин мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамдын кабыл алынышы бул конституциядан кийинки деңгээлдеги мыйзамдардын катарына киргени, бул абдан чоң кайсы бир деңгээлде абройду алып келди, кайсы бир деңгээлде ошонун орду дагы талабы да күчтөндү деп эсептесек болот. Себеби турмуш ошону зарылдады. Андан кийин эмне себептен ушундай зарылдык болду? Себеби буга чейин мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам бар болчу, бирок ал мыйзам толук кандуу иштебей, өзүнүн жемишин бербей келген. 89 жылы кабыл алынса дагы, кийин 2004 жылы бир сыйра өзгөрүлсө дагы мыйзам бар болчу. Бирок толук кандуу өзүнүн жемишин бере албастан, биздин тилибиз мамлекеттик тил макамына жете албай, ошондой бир оор акыбалда болгондо, анда конституциялык мыйзам макамы берилди. Анан 23 жылы ошол мыйзам кабыл алынды. Президентибиз кол койду, жогорку кеңеш өткөрдү, президент кол койду да 23 жылы июль айында күчүнө кирди. Андан кийин ошол мыйзамдын талабы боюнча бул баягы стандарттуу эле процедуралардын бири. Бул башка аракеттеги мыйзамдар ошол конституциялык мыйзамга ылайык келтирүү чаралар болду да. Эмне үчүн дегенде, себеби биздин мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамда 40 берене бар. Ошол жерде кээ бир беренелер так эле кайсы бир тармакка тиешелүү. Мисалы, маалымат каражаттарына тиешелүү, жарнамага тиешелүү, билим берүүгө тиешелүү, мисалы калкты тейлөө кызматына дегендей ушундай тармактарга тиешелүү беренелер бар. Демек, ошол тармактарды тейлеген өздөрүнүн мыйзамдары бар да, мына ошол мыйзамдарга биздин мамлекеттик тил боюнча кандай талап көрсөтүлсө, конституциялык мыйзамда ошол мыйзамдарга ошол талаптарды, ченемдерди киргизиш керек болду. Мына ошол шайкештик келтирүү же болбосо ылайык келтирүү максатында биз улуттук комиссия тарабынан иштеп чыккан мыйзам долбоорлору 2 мыйзам топтому иштеп чыктык. 7 конституциялык мыйзамга, анан 11 жөнөкөй мыйзамга толуктоо өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорлорун 2 топтомун иштеп чыгып, 1 жыл 1 ай аралыкта биз ушул ишти жасадык. Анан акыры мына өткөн жумаларда акыркысы болуп туруп, ошол жогорку кеңештин чоң пленарлык жыйынында бул маселе 2-нчи окуу, 3-нчү окуудан бир каралып, өтүп кабыл алынды. Кыскасы ушундай, кыскартып айтканда. Бирок ичине сүңгүү көрсөк, анда сөз узара берет болуш керек. Эгер кызык болсоңор, мейли, анда эле талкуулап көрөлү. Көбүнчө бизнес өкүлдөрү, ишкерлер кайрылып баштады, аларга басым жүргүзүп баштады. Азыр байкайсызбы, жарнама жагынан, өзү аталыш жагынан алар көп нерсени оңдош керек болуп калды, каражат бөлүш керек болуп калды. Анан алар ушуну терс кабыл алды да. Өз биздин элибиз дагы аларды отмена, культура отмена кылып, аларды чектейбиз деп ушуну баштады да. Бул өзү турабы көрүнүш, тура эмеспи жарнама жактардан? Эми мындай да, жарнама маселеси өтө, кандай десем, мен башка жагынан баштайын. Бишкек бул Кыргыз Республикасынын борбору. Борборду көрүп калганын баары түзөнөт. Борбордо эмне болсо, айылга чейин ошол нерсе таасир этет. Бишкекке келсең, муну мага канчасы айтып атат, анын баарын эске албай атып, мен өзүм айтып атам. Бишкекте, борбордо каалаган көчөңөрдү басып көргүлө, ошол жарнама деп атпайбызбы? Көрнөктөр, жарнамалар, көрүнө маалыматтар деп коебуз.
Түшүнүп атасыңар, табличка, вывеска, тиги бул көчөнүн аталышы, же имараттын аталышы деген баарын айтып атам да. Ошонун баары дебейин, көпчүлүгү кыргыз тилинде эмес. Анан жөнөкөй эле суроо туулат. Анан мен эң арданганым сырттан, четтен келген туристтер, меймандар келгенде карап туруп, силер кызык экенсиңер. Силерди Бишкекте жүргөндө, мен Кыргызстанда жүргөндө эсептей албай атам, өзүмдү. Антип мындай. Башка чет мамлекетте жүргөндөй эле болуп атам, же Россиянын бир бөлүгүндө жүргөндөй болуп атам деп айтышат да. Көп угам, мен өзүм жеке да көп угам. Башкалардын айтканына мен такыр шилтеме келтирбейм. Өзүм деле айтып атам. Өзүм көргөн укканымды айтып атам. Анан бул жарнама деп коелучу. Жарнаманын таасири да мындай да, жарнаманын психологиялык чоң курал. Ошондой курал күчү бар да, психологиялык күчү бар курал катарында. Жарнама деген такай туруктуу бир эле маалымат улам аң сезимге таасир этип, адам ошол маалыматка багынат. Ошол маалыматка багынгандан кийин рекламанын негизги маңызы ошол, адамды жетелейт ал. Адамды жетелеп ошол маалыматка багынтат дагы, адамдын кадимкидей башкара баштайт адамды. Рекламанын күчү ошол, психологиялык күчү, закон реклама, эффект реклама деген нерсе бар. Бир нерсе такай туруктуу берилип турат, бир маалымат. Ал рекламанын түрү көп, мисалы радио, телевидение кандай болбосун. А биз жанагы тышкы жарнаманы айтып атабыз, көрүнө турган жазууда, ал жазуу түрүндө. Кандай түрдө болбосун, жазуу түрүндө болобу, үн түрүндө, сөз түрүндө болобу, видео түрүндө болобу, жарнаманын бир мындай бир сыйкыр күчү деп коеюнчу, ушунда адамды аң сезимин жетелетет. Демек, эгер жарнама кыргыз тилинде болсо, бул кыргыз тилимге да салым катары болуп. Албетте. Бул кыргыз тилинде көрсөң, сен ошол нерсени кыргыз тилинде маалыматты кабыл аласың, сен аң сезим кыргыз тилине ыктай баштайт. Сен кайсы тилде маалыматка багынсаң, ошол тилдин таасири сен аң сезимиңди чектей баштайт. Маселе ошондо. Демек, биринчиден мен ушуну айткым келип атат. Экинчиден, бул эми ошол ишкерлер дейбизби, жеке жактар дейбизби, балки мамлекеттик органдардагы кээ бир учурда өздөрүнүн ошол эле көрнөк маалыматтарын чыгарып атат да. Ошонун баары мамлекеттик тилде жүргүзүлбөсө, анда биринчиден жөнөкөй мыйзам тили менен айтканда бул мыйзам бузууга жатат. Бул биринчиден. Экинчиден, бул ошол эле өзүбүздүн улуттук ар намысыбызда. Экинчи маселе, мыйзамга тийишпегенде дагы. Жанагы нерсе эмне эч кандай бир ардантпайбы эч кимди. Бирөө келип, мен Бишкекте жүрсөм, мен Россиянын бир областында жүргөндөй эле сезип атам дегенди укканда деле арданбайбызбы, э? Эгер арданбасак, анда улуттук аң сезим өлүптүр да анда. Деп мен түшүнөм. Менде ал сезим өлө элек. Ошон үчүн мен жарнамаларды мамлекеттик тилге коюш керек. А биздин мыйзамда так жазылып турат. Жарнама мамлекеттик тилде, анан расмий тилде. Жок дегенде ошол эки тилде дагы жүргүзө албай атпайбызбы? Жок, расмий тилде жазабыз да, мамлекеттик тилде калып калат. Анда бизде жарнамалык минутта биздин бардык жарнамаларыбыз кыргыз тилинде болот. Кычык мырза, жарнамаңызды айтып кеттиңиз. Жок, себеби бул ушул нерседен жарнама дагы бул чоң жанагы сыйкыр күчкө ээ дегеним, адамдын, элдин, жалпы калктын аң сезимин калыптайт, анан жетелетет. Анан биз жарнамабыз кайсы тилде болсо, мына ошол тил өзүнүн өкүмүн сүрө баштайт. Эгерде биз мамлекеттик тил деп кыргыз тилин тандасак, анда жарнамада дагы мамлекеттик тил өзүнүн татыктуу ордун ээлеш керек. Мен бүт баары мамлекеттик тилде болсун деген жокмун. Мыйзам боюнча жарнама эки тилде жүрүп атат. Болуш керек. Бирок ошол дагы жүрбөй атпайбы? Бизди көрүп, угуп турган биздин өнөктөштөрүбүз кабыл алса керек бул сындарды. Ошондуктан кыргызча отургон аракет кылайын. Кызыктуу окуя бар. Биз өнөктөштөрүбүзгө барганда, офиске барганда, сүйлөшүүлөрдө мен сүйлөшүүнү угуп калганбыз да, ал жакта конкреттүү түрдө уруш болуп аткан. Эмнеге уруш болот десе, жарнама неге кыргыз тилинде кылган жоксуңар деп туруп, өзгөрткүлө, буну чечкиле, кыргыз тилиге койгула деп талап коюп алган да. Ошондо чындап эле мен азыр түшүндүрүп берип атпайсызбы? Эми түшүнүп баштап атам да, неге ушул кыргыз тилин талап кылыш керек. Ошол өнөктөштөрүбүздө барганда, ошо кыргыз тилинде жарнама койгон эсимде бар да. Кыргыз тилиге алмаштырган. Ошол элит үй деп коелучу. Уялбайбы? Элит үй компаниясында түштүк дарбаза ЖК кандай атабыз? Биз кыйналбы. Турак жай. Турак жай, түштүк дарбаза турак жайы түштүк магистраль менен Байтик Батыр көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан экен. Эки бийик кабаттуу үйлөр, 204 батир курулат экен ал жерде. Жана ал жерде жеке ар бир адамдын өзүнүн даже коляскаларга чейин орундуктар болот экен, коноктор үчүн парковкалар болот экен. Парковка кандай? Таза жай. А коляска үчүнчү?
коляска үчүн парковка бар экен да, ал жакта кантип атсак болот? Эми бара ошонун баарын которушубуз керек. Эгерде кээ бир нерселер жок болсо, ошону тууралап которуш керек. Бүгүнкү күндө эми кечиримдүү деп ойлойм. Тил мыйзамына келгенде, өйдө да өзүңүз айткандай көп жылдардан бери тил мыйзамы болгон, бирок иштебей келген. Ошонун дагы бир жөөсү, мисалы үчүн биз мыйзамдарды кабыл алабыз, иштебегенин себеби жогорку окуу жайларда бизде көптүк пособие предметтер, мисалы үчүн бөлөк тилде, орус тилде, бухгалтерияны алабызбы, же болбосо медицинаны алабызбы? Бул жаатта кандай өзгөрүүлөр болду? Мисалы үчүн бизде жетиштүүбү бүгүнкү күндө? Бул эң көйгөйлүү маселелердин бири билим берүү тармагы. Себеби билим берүү өзү биз эгемендикти алгандан бери ошо билим берүү тармагында менин жеке түшүнүгүмдө, бул менин жеке жарандык көз карашым. Билим берүү тармагы аксагандан аксап эле келатат да ушул күнгө чейин. Анан эми мына азыр дагы реформа жасап атабыз деп билим берүү министрлиги жар салып бир топ аракеттер жасап атат. Анын жыйынтыгын азыр дароо көрө албайбыз. Эми илгери үмүт да. Бирок буга чейин ошол билим берүүдө ушун ар кандай өзгөрүүлөр, ар кандай реформалар жүрүп отуруп, көп нерседен кемидик да, мындайча айтканда. Анан биздин мамлекеттик тилге келгенде мындай маселе бар да. Ошо билим берүү тармагында мен бир нерсени ушу кызматка келгенде бир аргасынан баягы терең иликтеп карайсың да, салыштырасың да. Анда жалпысынан мындай эле сулп эле айтсам, 3 баскыч бар деп коелучу билим берүүдө. Бала бакча, мектеп, анан окуу жайлар. Эми ал жерде орто, башталгыч кесиптик окуу жай, анан жогорку окуу жай. Жалпысынан ошондой 3 баскыч десек, ошол жерде ошо 3 баскычта дагы байланыш жок да, өзгөчө борбордо. Анан негизи мо 2 менен 3 мектеп менен жогорку окуу жайдын ортосунда байланыш жок экени бүгүн да анык. Себеби мектептерде азбы көппү, жаманбы, жакшыбы биз мамлекеттик тилде окутууну жүргүзүп келатабыз. Мисалы республика боюнча 2400га жакын мектеп болсо, ошонун дээрлик 90 эмес, эми 80%дан ашыгырагы мамлекеттик тилде окутат. Демек кыргызча окутулат. Бирок бир канча мектеп бар, алар же эки тилде, же расмий тилде окутат. Ошо расмий тилде, башка тилде окуткан мектептерде маселе бар да. Бирок жаманбы, жакшыбы, бирок негизинен жалпы окутуунун тили мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Жогорку окуу жайга келгенде бул жерде бир кызык маселе бар. Эми биякта тескерисинче, жогорку окуу жайларда, Кыргызстанда мисалы 30га жакын мамлекеттик жогорку окуу жайлар бар, же мамлекеттик тиешеси бар. Анан менчик окуу жайлар менен санаганда бир канча, бир 80ге жакын окшойт да. Ошондой окуу жайлар бар, менчиги менен кошо эсептегенде. Ошолордун бир 80%-нан кем эмес, андан артса артат, 80%-ын тегерегинде окутуунун тили расмий тилде. Анан чет тилде да ишил бар, бирок ишил бөлөк тилде да, мамлекеттик тилде эмес. Анан кээ бир окуу жайлар мамлекеттик тилде окутат, же болбосо кээ бир окуу жайлардын кээ бир факультеттери мамлекеттик тилде окутат. Калгандары кайра эле же чет тилде, же расмий тилде окутат. Анан ушуга келгенде бизде бир чоң маселе жаралып атат. Себеби мына биз мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия негизги ишмердүүлүгүбүз биз мамлекеттик органдар менен көбүрөөк алектенебиз. Мамлекеттик органдарда мамлекеттик тилдин орду, талабы, иш кагаздар жана башка деген талаптар бар да, ошолорду карайбыз дагы. Анан ошого келгенде бизде чоң маселе мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди кээ бирлери билбейт, же билсе мындай жетиштүү деңгээлде билбейт, тиешелүү деңгээлде билбейт. Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүдө абдан чоң маселелерибиз бар. Сабаттуулук маселеси биринчиден, экинчиден баягы илгерки доордун илеби дагы эле кайта элек, дагы эле расмий тилде иш кагаздар көп жүрөт да. Анан ушуга келгенде бизде эми бир эле себеп, негизги себептин бири деп коеюнчу. Биз кыргыз тилин окуган эмеспиз дейт. Биз кайсы бир кесиптин ээси болуш үчүн биз жогорку окуу жайда окуп бүттүк да дейт, диплом алдык, ошол кесиптин ээси катары дипломубуз бар, ошол талаптарга жооп берип, анан белгилүү бир мамлекеттик кызматтарга келдик дейт. Бирок биз окуганда кыргыз тили окутулган эмес дейт. Окуунун баары орус тилинде жүргүзүлгөн. Ошон үчүн азыр кээ бир мамлекеттик кызматчыларга кыргыз тилинде иш жүргүзүү, кыргыз тилинде ишмердүүлүгүн өткөрүү, жүргүзүү кыйынчылыкка турат. Анан ошон үчүн биз окуу жайларга кайрылып айтып атабыз. Ошо жогорку окуу жайлар негизги келечектеги мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди даярдоочу мекеме да. Кесиптин ээси болуп атат, адистикти алып атышат, дипломдорду алып атышат. Анан келип кызматка орношкондо, эгерде жогорку окуу жайларда кыргыз тили болбосо же мамлекеттик тилде окуу жүргүзүлбөсө,
Демек кайсы кесиптин ээси болбосун, ошол кесипти ал мамлекеттик тилде жүргүзө албайт. Окуган эмес. Тажрыйбасы да жок, теориясы да жок. Башкасын коюп. Анан ошон үчүн азыркы биздин жүргүзүп аткан ошо тил саясатыбыздын дагы бир мындай өзөктүү көрнөктүү бир багыттардын бири бул жогорку окуу жайларда окутуунун тили катары мамлекеттик тил маселесин коюп атабыз. Же болбосо мамлекеттик тилде окутуу маселесин карап атабыз да. Кээ бир окуу жайлар буга мындай жакшы мамиле менен карап, мындай түшүнүү менен кабыл алып атса, кээ бирлер дагы эле мындай буга чейинки баягы өзүнүн бир калыптанган нугу бар да, ошондон чыккысы келбейт да. Анан жооптору да бар да, бир кызыктай. Мисалы, кээ бир окуу жайларга барып айтып ушинтип сурайбыз да, суранабыз да, же сунуштайбыз, ушу мамлекеттик тилде окутууну жүргүзбөйсүңөрбү десек, бизде кыргыз тайпаларыбыз бар, эч маселе жок дейт. Деп туруп пландарын көтөрүп келет, карасаң факультеттердин аталыштары, институттардын аталыштары бар, тизмек. Анан бүт барында мамлекеттик тилде да, расмий тилде да окутуу жүргүзүлөт деп туруп белгилеп коюшкан. Анан бул эмне деген белги? Мамлекеттик тилде окутулат дейт. Кантип окутулат десе, биз кыргыз тайпаларын ачабыз дейт. Бирок биз баарыбыз билебиз аны. Мына өздөрүнө деле айтып атам, азыр жалпы элге деле айтып атам. Мамлекеттик тилде же болбосо кыргыз тилиндеги тайпалар ачылат, демек кыргызча окутулат. Бирок ашып эле кетсе экинчи курска чейин барып окутулат, болбосо биринчи курстан кийин эле жоюлат ал тайпалар. Себеби ошол кыргыз тайпаларына тапшырган же болбосо ошол тайпаларга кирген студенттер кыргыз тилинде окуп атып, анан бир нерсеге такалышат дагы. Биринчи курсту бүткөндөн кийин же болбосо экинчи курсту бүткөндөн кийин көбү нерсе биринчи курсту бүткөндөн кийин жабылат. Кээ бирлер экинчи курска чейин чыдайт, андан кийин баары бир орус тайпасына которулат. Ошону менен кыргыз тайпалар жабылат, себеби студенттер жок. Кээ бир окуу жайлар кыргыз тайпаларын жарыялайт, кыргыз тайпаларына орундуктарды жарыялайт, киши келбейт. Студент, абитуриент барбайт. Орду бар, бирок окуучу толбойт, студент толбойт. 2-3 же 5-6 студент келет да, 5-6 киши үчүн бир тайпаны ачпайт, окутпайт да. Аны кайра башка тайпаларга бөлүштүрүп кайра жабылат. Анан мына биз окутабыз эле дейбиз, аракетибиз бар, бирок окубай атышат дейт. Демек бул жерде эки маселе бар. Мелис Мураталиев агайыбыз айткандай, ар бир компания кыргыз тилинде жарнама кылып жаткан, кыргыз тилине салым кошуп атат деп эсептелинет. Ошондуктан биз бүгүн Куликов компаниясына келип, кандай салым кошуп атканын көргөнгө келдик. Бүгүн бизде телевидосун тосо болду. Эми кофеганын ээси катары төрөлөтүңүздөр, эми көрсөтөлү баардыгы. Ошол көрүп тургандай эле кире бериштеги такталарда ба жазылган тактада мурда тоок эти менен сэндвич деп турса, азыр тоок эти салынган сэндвич деген сыяктуу грамматикалык, калькалык каталар оңдолуп атат. Андан тышкары ушул сыяктуу баардык жанагы кичинекей көрнөктөрдө жарнама дейбизби, эскертмелер дагы кыргыз тилинде биринчи чоң тамга менен, андан кийин орус тилинде ошол кайталанып көрсөтүлө баштады. Ошондой эле мисалы Куликов ошол кофеханаларында биз тамактануучу дагы жер бар. Ал ушул жерде менюлар дагы бар, башка атайын жайларга мен көрүп жүрөм да, билесиз, караганда бул жерде толук меню кыргыз тилинде, баардык түшүндүрмөсү, баасы, ошондой эле эскертмелери баары кыргыз тилинде туура так которулган. Албетте айрым жерлеринде мында да мүчүрүштүк болушу мүмкүн, бирок оңдоп жатабыз. Демек кыргыз тилиндеги бар нерсени жаңылап, жакшыртып, оңдоонун үстүндө иштеп жаткан чак. Андан тышкары балдар үчүн дагы меню кыргыз тилинде. Айтор баардык меню бул жакта кыргыз тилинде толук нускасында бар. Мен уккан боюнча силер башка офисте дагы аябай көп ишти жүргүздүңүз. Ооба, албетте, бул абдан туура белгилеп кеттиңиз. Башка офисте мурда кыргызча, орусча, расмий тилде, же болбосо англисче, ошол бул дирекция же болбосо бул өндүрүштүр цех деген жазылып келсе, азыр толук бойдон бүт башкы кеңсе кыргыз тилине ошол навигациясын же багыттамасын которду. Бул абдан жакшы чоң иш болду. Биринчи чоң эң башкы тамга менен кыргыз тилинде жазылып, айрым жерлерде орусча кайталанды жана англисче кайталанды. Бирок дээрлик менин оюмча 60-70% толук бир гана кыргыз тилинде жазыла баштады.
Чындыгында жакшы иш жүрүп жатат экенсиңер, мага жакты. Азаматсыңар, сыймыктанам. Абдан кубанычтабыз. Кыргыз тилин өнүктүрөбүз деген демибиз күч. Биздин кофеханаларда, дүкөндөргө келип туруңуздар, каттуулардан рахат алып, ошол жакшы маанайда жакшы жолугушууларды өткөрүп туруңуздар. Сиздер үчүн эшигибиз ар дайым ачык. Сиздин дагы ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биринчи, жогорку окуу жайдын өкүлдөрү айткандай, бул жерде ошо баягы биз азыр соода мамиленин негизинде иштеп атабыз да, баардык нерсе. Талап эмнеде болсо биз ошого актайбыз дейт да. Анан ошого шылтап атышат. Биздин абитуриенттер өздөрү кыргыз тилинде окусуусу келбейт дейт. Алар өздөрү орус тайпаларына тапшырышат дейт. Бир чети ал дагы бар. Бирок негизги себеби эмне үчүн биздин абитуриенттер же билим алам деген адамдар, жаштар эмне үчүн орус тилдүү тайпаларга жазылышат. Себеби кыргыз тилинде окутуу өтө салыштырмалуу. Сапаты төмөн. Билим деңгээли төмөн. Мугалимдердин компетенциясы төмөн. Орус тилинде ошол эле предметти орус тилинде сонун түшүндүрүп, мисалдап окуу куралдары менен баары билем болсо, мамлекеттик тилде анысы андай деңгээлде эмес. Анан айткан жүйөлөрү, себептери окуу куралы жок дейт. Ар кандай колдонмолору жок дейт. Бирок мен бир нерсени айтам да, ооба, жок, аны бирөө даярдап бербейт. Билим берүү тармагы өзү. Бул чоң тармак. Бул жөн эле бир мекемелердин топтому эмес. Бул жерде бири-бири менен байланышкан, тутумдашкан чоң тармакта. Мисалы, билим берүү министрлиги карай турганда айтсак, мисалы ал жерде мектеп, бала бакча, окуу жайлар деп атабыз. Андан тышкары атайын институттар бар, кайра даярдоо, квалификациясын жогорулатуу деген институттар бар. Билим берүү академиясы бар, илимий жагында бар, бүт баары бар да. Ошонун баары өздөрү өзүнө керектүү нерсенин баарын камсыздаш керек. Эч кимге карабай, эч кимден мындай кол сурабай элечи, жардам сурабай, кол сунупчу. Өздөрү ошо билим берүү академиясы бар, институттары бар, кайра даярдоо, квалификацияны жогорулатуу боюнча, методика, ыкмаларды окутуу боюнча бүт баары бар. Ар бир окуу жайда да бар. Бирок өздөрүнө маселе койбой ачпайбы, ошону келгиле мындан ары мындай окутууну мамлекеттик тилге коюш үчүн, анда окуу куралы жокпу, анда жазалуу окуу куралы. Орус тилинде барбы, окутуп атабы, билим берилип атабы, адисти кабыл алынып атабы, түшүнүктүү болуп атабы, жемишин берип атабы орус тилинде. Эмне үчүн ошону кыргыз тилине кое албайбыз? Ошону эле сапаттуу которуп, сапаттуу колдонмо усулдарын жасап туруп, кайра өздөрү даярдап, мугалимдерди кайра даярдап, кайра окутуп, мамлекеттик тилде окутууну жөнгө салып туруп, кайра баштаса болот да. Эрк жок, каалоо жок. Менде бул жерде суроо жаралып кетти. Биздин депутат байкебиздин сөзү эске келди. Мен кыргыз тил билбегениме күнөөлүүмүнбү деп айткан. Ошондо бул дагы бир айрым чындык барбы? Бул сөздөр. Эми жеке инсандын өзүнүн маселесине өтпөйлү, бирок мен мындай деп ойлойм да. Адам өзүнүн эне тилин билбесе, менимче адамдын өзүндө маселе бар да. Мисалы мен окуу, билим алганым, мисалы бизде мен билгени Кыргызстанда эч кимди мажбурлап, сен ушул тилде гана сабак аласың деп эч кимди мажбурлайт. Адам өз каалоосу менен барат. Кааласа кыргыз мектепке барат, кааласа орус мектепке барат. Өзү билет да. Анан өзү мен мисалы мен кыргыз жөнүндө айтайынчы, мен кыргыз болуп туруп, улутум кыргыз, тегим кыргыз, ата бабам кыргыз, жашаган жерим мекеним Кыргызстан деп туруп, ошонун баарын түшүнүп, билип туруп, анан мен кыргыз тилин окуй эле коеюнчу деген адам жөн эле атуулдук, жарандык милдети кандай деген сурооту болот да. Анан бизде баягы азыркы учурда ошондой. Мурункулар баягы советтик доордо ошондой бизде андай жок болчу дегендери делечи, андай ооба шаарда жок болушу мүмкүн эле. Бирок ошондо деле шаарда деле кыргыз мектептер бар болчу, анан эми баягы орун жок деги бул болуп калышы мүмкүн, бирок андан бери канча заман өттү. Союз тараганы 35 жыл өттү. Союздун жок болгонуна. Андан бери карай деле мына жаш курагыбызга карабай, эгерде турмуш зарылдаса, муктаждык болсо, биз башка тилди деле үйрөнүп алып атпайбызбы? Мисалы, мага керек болсо, англис тилин мен үйрөнүп алам. Аны мисалы өкмөт муктаждабайт, сен оку деп. Мага керек болгончо мен өзүм окуйм. Мисалы, мен белгилүү бир кызматка барышым үчүн, ошону эгер чет тили талап болсо, мен окуйм өзүм. Арасында тартам, убайын жейм, аракет кылам, убактымды коротом, каражат коротом. Бирок окуйм да. Себеби билем, ошол тилдин аркасы менен мен бир нерсеге жетем, ал мага
жашоодо чоң жеңилдиктерди алып келет деп мен ошону максаттуу багыттуу түрдө ошол аракетти жасайм. Мисалы чет мамлекетке чыгыш үчүн өзгөчө Европа же Америкага. Азыр жаштар бүт акылып атат. Аяққа тил билбесең аяқтан қиналасың деген түшүнүктөр бар. Жанталаш окуп атышпайбы? Мектепте деле окутулат. Андан сырткары кошумча курстарга барып окуп, өздөштүрүп, тажрыйба топтоп, анан барып өтүп кетип, анан ошо максаттуу түрдө маселесин чечип атышат. Эмне үчүн биз ошондой сыяктуу өзүбүздүн башка тилди кой, өзүбүздүн эне тилибизге ошондой мамилени калыптандыра албай атабыз. Өзүбүздүн мекенибизде, мамлекетибизде өзүбүздүн тилибиз өгөйлөнгөнү бул жалпы биздин улуттук намыска тие турган маселе. Өзү негизи ошол жогорку кеңеште туруп, айрым депутаттардын ошондой сөздөрдү угуу, кыргыз тилге каражат бөлүшүү кереги жок, мен кыргыз тили билбегениме күнөөлөнбү деген сөздөрдү угуу кандай болду? Ошол жакта туруп тирүүдө жандай болуп угуу. Эми албетте, кандай десем, оор тийди деп айтсам деле болот, бирок оор тийген жок, себеби мен мындайды болжолдо ушундай эле нерсени күткөм. Аны менимче жалпы элде эле кимдин кандай деңгээлде экенин, кимдин кандай баалуулугу, кандай болуп депутат болуп калгандарын кээ бирлери, баары үчүн айтпайм, кээ бирлери үчүн белгилүү да. Мисалы бизде өзү Кыргыз Республикасы, өзү Кыргызстан өзү чакан эле мамлекет. Эл катары деле биз чаканбыз. Тамаша иретинде айткандай, Кытайлар таң калат экен, силер канчасыздар десе, биз 7 миллионбуз десе, анда бири-бириңерди тааный турасыңар дегендей. Чындап келгенде ошондой эле да. Мисалы, мына мамлекеттик кызматта эгер кандай десек, статистикалык тил менен айтканда 24 миңби, 20 канча миң, 24 миң деп болчу болжолдо. 24 миң мамлекеттик кызматкерлер бар. Муниципалдык кызматкер менен кошсо анда. Жетекчилик кызматта андан да аз. Анан бири-бирибизди көрүп эле таанып эле жүрөбүз да. Түздөн түз тааныштыгың болбосо да, бирок жаңылыктан жактан бияктан көрүп жүрөбүз да, ким канча убакыттан бери кайсы кызматта экенин, кайсы кызматтардан жүрүп отуруп кайсы кызматка жеткенин баарын көрүп жалпы эл билет. Анан ошон үчүн жанагыдай жоопторду күткөн менимче бул мындай мыйзам ченемдүү көрүнүш болду. Бир чети. Таң калган учурлар да болду, күтпөгөн учурлар да болду, бирок жогорку кеңештин бир өзгөчөлүгү ал жерде депутаттардын ошол өздөрүнүн ыйгарым мукутунун чегинде алар түрдүү пикир айтууга, түрдүү маселени көтөрүүгө алар акылдуу да, укугу бар. Ошон үчүн ал жагынан мен мындай кайсы бир деңгээлде бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эле кабыл алдым. Сиз кызмат тууралуу айтып кеттиңиз. Бул кызматка келгениңизге 2 жыл болуптур. Анан бул тил мыйзамынан бөлөк дагы эмнелерди өзгөртүүгө мындай камдандыңыз, эмнелерди өзгөртүүгө үлгүрдүңүз, мүчүлүктүктөр, кемчиликтер тууралуу айтып кеттик, эми жетишкендиктер тууралуу айтып кетсеңиз. Биринчиден 2 жыл болду элек, 1 жыл 4 ай эле болду. Экинчиден эми албетте баягы биз тил саясатын жүргүзгөн мекеме катары тилге тиешелүү гана маселени айтабыз. Андан башка маселени мен биягын өзгөртөм, биягын мындай кылам дегенден алысмын. Андайга жол да берилбейт. Анан эгерде биз жетишкендик жагын айтсак, же болбосо мындай дейиличи, жанагы укуктук базаны чыңдоо боюнча чоң аракеттер жүргүзүлдү, жанагы мыйзам долбоорлорун, андан башка дагы тил билүү деңгээлдерин аныктаган токтом иштелип чыкты министрлер кабинети тарабынан. Мисалы жанагы кайсы кызмат адамдары кандай деңгээлде тил билиш керек деген өзүнчө токтом иштелип чыккан, ал жерде баары көрсөтүлгөн. Маселе аны ким канчалык деңгээлде ошондон кабардар экени бул жана биринчи маселеге байланыштуу. Биздин жалпы жарандарыбыз мыйзам менен кызыкпайт, билбейт. Анан өзү ошол маселеге такалганда гана ошондо аргасынан окуйт да, ага чейин кызыгып да көрбөйт да. Эми аны менен калсын. Экинчи маселе, биздин мисалы тил комиссиянын ишмердүүлүгү жөнүндө айтсак, биз бир гана ошондой талап, тартип, мыйзам нерсе менен эле алектенбестен, экинчиден ошо тилди өнүктүрүү жаатында дагы атайын бир программа бар. Ошол программаны алганда өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү алып барабыз да. Ошол жерде мисалы мына акыркы жыл, 1 жылдын ичиндеги жасалган аракеттерден айта берсе көп эле, негизгилерин айтайчы. Жакында эле биз мисалы замандын, учурдун же болбосо мезгилдин талабы деп коебузбу, санариптештирүү бул бардык дүйнөнү каптап атат. Анын ичинден өтө тездик менен өнүгүп аткан бул жана жасалма интеллект темасы. Мына ошого келип такалганда биз дагы бул жалпы адамзаттын багы өзүнүн бир агымынан
четте калбай биз дагы ушул багытта аракеттерди жасадык. Комиссия тарабынан жасалган ушу жасалма интеллектке негизделген бир нече программдык камсыздоолор иштелип, ошонун баары бириктирилип бир платформага жайгаштырылды. Айтил деген аталыш менен Айтил акыл ачкычы деп атадык. Ошол Айтил KG деген сайт. Ошол сайтта 6 негизги программдык камсыздоону биз жайгаштырдык. Бул жасалма интеллекттин базасында иштей турган нерселер. Чекесинен айтсак, көп жылдан бери эле, бир 10-15 жылдан бери жалпы мындай дүйнөлүк тенденцияда жана үндү текстке айландыруу, текстти үнгө айландыруу боюнча аракеттер көп эле жүргөн. Бизге жаңылык эмес, бирок кыргыз тили бул программаларга кабылданчу эмес. Себеби орус тилинде жасалган, эми орустун мүмкүнчүлүгү көп болчу, алар замандын агымы менен дароо өз убагында жасашкандагы, бизде болсо биздин өң деген кыргыздын өзүнүн фонемаларына же тыбыштарына жараша ошондой жана текстти үнгө айландыруу же үндү текстке айландырууга келгенде мүмкүнчүлүк чектелүү болчу да. Анан бирок ошонун программа камсыздоосун иштеп чыгып, 22-жылдан баштап ошол мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бирок алар иштеп чыкканы менен жасалма интеллектке тиешүү гана программа камсыздоо катары бизде өзүбүздүн ички баягы иштеп чыккан жумушчу топко гана колдонууга берилген дагы, жалпы жарандарга берилген эмес. Анан бир нече сайттарга эле жайгаштырылган. Мисалы, текстти үнгө айландыруу боюнча Жогорку Кеңештин, КТРдин сайтында, соцфонддун сайтында, дагы бир канча администрациянын сайтында жаңылыктарды карасаңар, текст турат, ошону басканда үнүн кошо окуп берет да. Андан тышкары баягы жасалма интеллектке негиздеш үчүн негизги алгачкы жанагы программалык камсыздоолордун бири бул семантикалык анализ, анан тексттердин генерациясын иштеп чыгуу боюнча, генерациялык талдоо боюнча атайын программалык камсыздоолор жасалып, анан анча-мынча нерсенин баарын таанып иштеген болду да. Ал программалык камсыздоо мындай бир ал продукт катары көрүнбөйт, бирок ал ошол жана интеллектти окутууга жардам берет. Ошонун жардамы менен анан биз жанагы чат-бот деп койбоспу, эмне дейсиз, ошо чатты иштеп чыктык. Айтил чат дедик. Мисалы, баарыбызга азыр белгилүү, биз жана чат GPT-ни көп колдонуп атпайбызбы? Бул дүйнөлүк трендке айланып кетти. Башында деле алар кыргыз тилинде маалымат бербей, мындай бир аз туура эмес маалыматтарды да бере баштаган ошол жана чат GPT. Бирок кийин ал улам машыгып, улам толукталып атат. Себеби интернет айдыңында ачык булактарда жайгашкан кыргыз тексттери көп. Мына ошол кыргыз тексттерин булар дагы ошону окутуп үйрөтүп, анан кадимкидей түшүнүп, анан бизге берип атат котормо кызматтар аркылуу. Биз болсо биз аны өзүбүздүн улуттук платформабызда чыгардык. Азыр биздин Айтил чатта дагы бизге белгилүү болгон ачык баягы булактарда жайгашкан баардык кыргыз тексттеринде баарын дебейин, бирок көбүн ошол жанагы окутуп жасалма интеллектке ошого жараша кандай суроо берсең ошого жооп бере турган мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары мына былтыр жыл аягында бүтүрүп, бирок жыл башында ишке киргизилди бул кыргыз котормо кызматы. Бул кадимки жанагы Google Translate же болбосо Яндекс переводчик сыяктуу ошондой кызмат болгону биздин улуттук кызматыбыз, улуттук платформада жайгашкан. Себеби муну да белгилеп кетчү нерсе, биз азыр заманда мындай кырдаалдар мурда жылдап өзгөрсө, азыр күн сайын өзгөрүп атат. Ар кандай согуш, кырдаалдар болуп, ар кандай чектөө, санкциялар киргизилип, анан ошондой чектөөлөр болгондо биз дагы кайсы бир дүйнөлүк компаниялардын кызмат көрсөтүүсүнөн биз чектелип калышыбыз мүмкүн. Санкциялануу айнанчы. Анан ошондой болуп калбасын деп биз алдын ала ошондой котормо кызматын өзүбүз улуттук платформада жайгаштырып, жанагы эле жасалма интеллекттин жардамы менен азыркы учурда дүйнөлүк 10 тилден кыргыз тилине которулат. Анан кыргыз тилинен дүйнөлүк 10 тилге которулат. Кайсы тилдер? Бул англис, немис, француз, испан, итальян тилдери, орус тили бар албетте, 10 тилдер. Андан сырткары Кытай, Япон, Корей тилдери, анан түрк тили бар. Мына ошол 10 тилден кыргыз тилине которот, кыргыз тилинен ошол 10 тилге которуу кызматы бар. Ошону иштеп чыктык. Кадимкидей Google Translate'ден кем эмес, ашса ашат, бирок кем эмес. Сапаты жагынан анан эки вариантта котормо сунушталып атат. Ал жерде котормодо кээ бир мүчүлүштүктөр кетиши мүмкүн. Аны мен түшүндүрөйүн азыр. Бирок эки котормо сунушталат. Бири түз сүйлөм боюнча которот. Экинчиси болсо контекстке жараша которот. Анан ошонун баарын жанагы
генерациялык талдоо менен семантикалык анализдин негизинде ошонун баарын окутуп атабыз. Болгон тексттерди жасалма интеллект окуткандан кийин анан котормого келгенде ошол кайсыл сөз түз мааниде котолуш керек, кайсы сөз баягы контекстке жараша мааниси ар кандай болушу мүмкүн деп эки түрдүү котормону сунушталып атат. Анан ал жерде котормо кызматын алам деген адам өзү каалоосу менен кайсыл вариантын тандап алат. Анан эгерде дагы бир мүмкүнчүлүк бар, эгерде котормо сапатсыз же кээ бир мындай болсо жакшы болот эле деген өзүңөрдүн сунушуңуздар болсо, анда ошону котормону сунуштоо деген мүмкүнчүлүк бар. Ошол сунушталган котормо варианты дагы жасалма интеллектке барып түшөт дагы, ал кайра ошону окуйт, кабыл алат дагы, кийинки которуу кызматында дагы эгер ушул сыяктуу же ушундай контекстке берилген сөзгө жараша котормону жана сунушталган вариантты эске алуу менен башкача которо баштайт. Жасалма интеллект бул кадимки эле адам сыяктуу аны окутуш керек. Мисалы биз мектепте, жогорку окуу жайда экинчи билим алып деп билимге толуп атпайбызбы? Ушул сыяктуу аны окутуп туруш керек. Ошондой котормо кызматыбыз бар. Андан сырткары мына быйыл жаңы киргизилген дагы эки программаны камсыздообуз бар. Бирөөсү бул видео котормо кызматы. Видео котормо дегени бул өтө кызык нерсе. Мисалы дүйнөлүк тилден, чет тилден келген кайсы бир маалыматтарды, видео маалыматтарды болсо, балким билим берүүчү маалымат же жаңылыктар болобу, ошол YouTube каналындагы шилтемесин мисалы алып туруп, ошол шилтемени биздин ошол программаны камсыздоого киргизгенден кийин, ошол мисалы жөнөкөй мисал айтайлычы, BBC каналынын дүйнөлүк жаңылыктарынан деп коелучу. Бир видеону алдык дагы, дүйнөдө эмне болуп атат, ошол эле Палестинада же болбосо Израилде эмне болуп атат деген жаңылыкты англисче сүйлөп атат. Өтө маанилүү жаңылык. Бизде котормо эч ким которо элек, биздин жаңылык кызматтары бере элек. Жап-жаңы чыккан кызматты сен дароо билгиң келсе, ошону биздин видео котормо кызматына салсак, ал дароо мисалы жаңылыктын көлөмүнө жараша. Мисалы азыркы учурда 5 мүнөткө чейин чектөө коюп атабыз. Мисалы 5 мүнөткө чейинки видеону жакка салгандан кийин туура 5 мүнөт ал жасалма интеллект ошону биринчи окуйт. Окуганда мисалы англис тилиндеги маалыматты ал үндү, англис тилиндеги үндү, англис тилиндеги текстке айландырат. Анан англис тилиндеги текстти биздин котормо кызматы менен кыргыз тилине текстине айландырат. Анан кыргыз тилиндеги текстти алып туруп кыргыз үнүнө айландырат. Анан кыргыз үнүн ал жакта да мүмкүнчүлүк бар, аял кишинин же эркек кишинин үнү менен. Эки мүмкүнчүлүк бар тандоого. Анан ошол үнгө айландыргандан кийин ошол кыргыздын үнүн кайра баштапкы видео маалыматка синхронизация деп коебуз. Ошо сөзү менен үнү дал келишкендей кылып туруп, ошону чаптап чыгат да, анан 5 мүнөттүк видео болсо 5 мүнөттүк ошол эле видео, ошол эле баардык нерсе болгону кыргыздын үнү менен беребиз дагы. Анан ал жерде андан сырткары кыргыз текстин титр түрүндө коштоп берет. Өзү ошол текстти ошол коштоо учурунда кээ биркилеринде мындай акцент менен сүйлөп калат го? Жок, биздики эми баягы бул эми жасалма интеллект болгондон кийин албетте мүмкүн болушунча жакындадык, бирок баары бир электрондук тил катары берилет үнүчө. Бирок мындай өтө мындай кандай одон угулбайт. Кадимки эле кыргызча баардык сөздөрдүн так айтылышы менен кадимки эле сапаты жогору. Мындай өзүңөр дагы кызыгып ошону карап көргүлө, өзүңөр бирип айтып сөздөрдөн кийин медиа тармакта иштегенде анан бул программа касымдоо келечекте телевидениянын жаңылыктар бөлүмү эле башка чет дүйнөлүк жаңылыктарды котормочуну жалдап которуп отуруп эле ошого салып эле которуп түзүп бере берсе болот. Бул биринчи. Экинчиден билим берүүчү контенттер аябай көп. Кыргыз тилинде которулбаган. Мисалы орус тилинде, англис тилинде көп контенттер бар да. Ошону кыргыз тилинде угам десеңер, ошого салып туруп кыргыз тилинде уга берсек болот. Ошентип билим алып толуктасак болот. Маалымат булаган түрүнө жараша дегендей. Анан акыркы дагы 6-чы программаны камсыздообуз быйыл жасалган. Бул жана сүрөт түрүндөгү PDF форматында же JPEG форматындагы кыргыз тексттер болушу мүмкүн. Текст дегеним кандай? Мисалы бир жакшы текстти көрүп алдык да, аны көчөдөн өтүп баратып, телефонго тартып алдык. Ал сүрөт болуп тартылат. Анан ошол текст менен үйгө барганда мен иштейм. Мисалы иштешим керек. Анан кайра аны текст форматына айландырыш бул маселе да. Буга чейин тиги компьютерлерде, Windows программаларында, баардык программаларда Adobe жана башка бир программалар бар. Ошол аркылуу жана сүрөт же PDF форматты кайра текст форматына айландыра турган мүмкүнчүлүк бар. Бирок кыргыздын ың тамгалларына келгенде ал аны тааныбайт дагы, жөн эле бир эле белги менен берип коет. Ошол белгини анан биз өзүбүз кайрып отуруп бул жерде өбү же үбү же ың тамгасыбы деп түшүнүп ошону оңдоп түзөп текстти айландырып анан ишке киришебиз. Бул көбүнчө жана журналисттерге же болбосо текст менен иштеген адамдарга.
бул кызмат кандай? Кыргыз тилиндеги текстти сүрөткө тартып аласыңбы, JPEG, PDF форматы, кандай форматы болбосун, дароо текст форматына айландырып, аны Wordко көчүрүп, дароо редакциялап иштегенге мүмкүнчүлүк түзөт. Ыңды кадимкидей таанып туруп ошол бойдон берет. Мына буну да иштеп чыктык. Демек, жасалма интеллекттин жардамы менен сценарий байдыгында биздин мамлекеттик тилибиздин болгон тармактарда колдонулушуна шарт түзүлүп атат. Сиз айтып берсеңиз, мен бир ой жаралды. Мурун кыргыз тил комиссиясы десе, мамлекеттик тил комиссиясы десе, алар барып комиссия менен чогулуп алып туруп, барып жакты текшерүүгө барып, дайыма кыргыз тил текшерүү болуп жүрсө, азыр башка багытты алгандай, ушул IT тармакка, жасалма интеллект тармагына көбүрөөк. Бул ошо акыркы мезгилге биз ошого басым кылдык, себеби азыр эл тараптан дагы, мамлекеттик органдар тарабынан дегеле азыр замандын талабы болду. Азыр тилди өнүктүрүүдө бир гана талап, суроо талап койбостон шарт түзүү маселеси да бар да, мына ошондой шарт түзүп атабыз. Андан тышкары, мисалы тилди үйрөнүү деп коелучу, мисалы тилди билбегендер үчүн кыргыз тилин үйрөнүүчү атайын мобилдик колдонмо иштеп чыктык, колдонууга бердик. Былтыр сентябрда биринчисин иштеп чыгып сунуштадык, андан кийин улам толукталып атат да. Бул тарыхы мындай, бир 22-жылдан баштап ушул талап болгон экен, анан дүйнөлүк Duolingo деген мобилдик колдонмо бар, тил үйрөтүүчү. Биз ошо Duolingo'га кыргыз тилин дагы ошого киргизип, ошол Duolingo колдонмосу аркылуу кыргыз тилинде үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк болсун деп Google компаниясына кайрылып, Google эмес, ошол Duolingo иштеп чыгып, бул да америкалык компания. Анан бизге кыргыз тилин киргизгенге мүмкүнчүлүк болбой калды. Себеби биз санкцияга кабылып калдык. Жана Украинада башталган согуштун улам биз Россия менен ЕАЭСте жана башка бирдиктерде барбыз. Анан өнөктөшсүңөр деп бизди ошондой шылтоо менен санкцияга кирип, бизге андай кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн чектеп койду. Анан эмне кылабыз? Анан киргизбейт экен деп отура бербестен, анан биз өзүбүздүн балдарыбызга кайрылдык. Бизде деле мына тобу кыргыздын жаш жана IT жаатында иштеген мыкты адистерибиз бар экен. Duolingo'нун үлгүсүндө өзүбүздүн эле мобилдик колдонмобузду иштеп чыктык. Эч кимге көз карандуу. Кантип аталат? Кыргызча оңой деп аталат. Англисче easy кыргыз деп аталат. Easy деген жеңил деген сөз да, оңой, жеңил деген мааниде. Ал жана сүрөтү иконкасы деп коебуз го, ак шумкардын элеси менен азыр Play Market'те, iOS'та баары бар. Аны көчүрөсөңөр дагы кыргыз тилин үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Ал кыскача маалымат айтайын, ал кыргызча оңой деген мобилдик колдонмобуз азыркы учурда, баштапкы учурда айтайын, A1 деңгээли жүктөлгөн. A1 деңгээлиндеги лексикалык минимум бар, мынча сөз үйрөнүш керек. Анан негизги тапшырмалар таанышуу, үй бүлө жөнүндө, өзүң жөнүндө айтуу, коомдук жайларда жүрүү деген тапшырмалар сыяктуу 12 баскычтан турат. Анан ар бирине белгилүү 4 форматтагы тапшырмалар берилет: сөз куруу, сөз таануу, анан сүйлөм түзүү, суроо жооп жана дегендей. Анан ал жерде да үнүн уга тургандай кылып, жаза тургандай, тере тургандай, тамгалар менен сөз курагандай тапшырмалар бар, ар бир деңгээлге жараша. Анан алгач орус, анан англис тилинен кыргыз тилин үйрөнгөнгө шарт түзүлгөн. Мисалы, орус тилдүүлөр кыргыз тилин үйрөнүп ошол мобилдик колдонмо аркылуу орус тилине киргизет да, орус тили аркылуу кыргыз тилин үйрөнө берет. Себеби котормо тигуларын берип турат да. Же англис тилинен болчу. Анан жыл аягында биз A2 деңгээлинде киргиздик. Анан бул жылы болсо биз эми бир эле эки эле тил менен чектелбестен, бизде эми баягы тил саясатын жүргүзүүдө Кыргыз Республикасында башка этностун өкүлчүлүктөрү да жашайт да. Ошол этностук азчылык деп коебузбу, ошо этностун өкүлдөрүнүн өздөрүнүн эне тилинен биздин мамлекеттик тилди үйрөнсүн деп туруп, ошондой мүмкүнчүлүктөрдү да кеңейте баштадык. Азыркы учурда казак, өзбек, тажик тилинен кыргыз тилин үйрөнгөнгө болот. Ошо мобилдик колдонмо аркылуу. Аны жүктөдүк. Андан сырткары азыр учурда дагы дунган тили, түрк тили, Азербайжан тили, Кытай тили которулуп, азыр техникалык жактан ошол жака жайгаштыруу маселеси турат. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атабыз. Демек, бизде Кыргызстанда жашаган башка улуттун өкүлдөрү өздөрүнүн эне тили аркылуу биздин мамлекеттик тилди үйрөнөт. Бул жерде жанагы эки иштен бир иш бүтүп атат да. Биз жанагы тил саясатын жүргүзгөндө башка улуттардын өкүлдөрүнө өздөрүнүн эне тилин үйрөнүүгө да шарт түзүү маселеси болуп атат да. Анан ошондой мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бул дагы мына замандын талабында. Себеби биз бир гана билим берүү тармагында кыргыз тили сабагы деп эле отурбастан, өзүндө алдынча окуйм, үйрөнөм дегендер ошол мобилдик колдонмо аркылуу дагы тилди өздөштүрсө болот. Азыр кээ бир баягы жогорку окуу жайлар четтен келген студенттерди кыргыз тилинин сабактарында ушул колдонмо аркылуу өздөрүнүн модулдарын иштеп чыгып окутуп атышат.
пайдасын берип атат. Муну аутсада, башка окуу жайлар, медициналык окуу жайлар бар, чет мамлекеттен келген студенттерди окутат ошондой менен. Ошондой ишибиз бар кыскасы. Мага чындыгы жок, мен өзү жасалма тилекке жакын адам катары айтайын. Чындыгында аябай кызыктыруу, мен биринчи жолу угуп атам. Ушундай маалыматтарды бар экенин билген да эмес экенмин. Көрүүчүлөр да ушундай айтат болуш керек. Анан дагы бир байкаган нерсем, силер байкадыңыздарбы, YouTube'да дагы кыргыз тили пайда болуп калган аябай сөндүргөн. Ал жакта мурун только подписаться болчу, азыр жазылуу, жазылдың деген ошол жакта дагы пайда болуп аябай сөндүрөт. Бул эми баягы жалпысынан мамлекеттик тилди ошо азыркы замандын талабы санарип болуп атпайбы? Санариптештирүү бардык тармактар камтып атат. Азыр мисалы мамлекеттик кызмат көрсөтүү дагы баарын санариптештирүүгө өтүп атат. Мисалы түндүк жанагы колдонмосу бар көптөгөн. Мына ошол жерде дагы ошол сыяктуу кайсы тармакта санариптештирилип атса, ошол жерде биз мамлекеттик тилдин ордун камсыздашыбыз керек. Мамлекеттик тилди ушинтип өнүктүрүшүбүз керек да. Биз ушул жакта эми баарын камсыздадык деп айта албайм, бирок кезек менен ошого баратабыз. Силер IT компания болуп калыпсыздар да, иши? Жок, биз IT компания эмес. Биз анын баарын IT компаниялары иштеп чыгат. Биз анын тапшырыгын гана беребиз. Биз техникалык талаптарын, тапшырмаларын иштеп чыгабыз. Бизге могу керек, бул керек, бул керек. Алар иштеп берет. Биз ошону анан ачык колдонууга жалпы комиссиябызга айтишниктерди алган эле калыптыр, анан жок, азыр биз атайын ошондой бир бөлүм ачкан атабыз. Бизде бир жаңылыгыбыз, биз ошол санариптештирүү, жасалма интеллект заман талабы болгон үчүн биз азыр ушул багытта атайын өзүнчө адистештирген бир бөлүм ачып, ушул жаатты биз толук кандуу мындай өнүгүүгө бет алгыдай кылып мындай күчтөп атабыз өзүбүздүн баягы курамыбызды дегендей. Сонун. Бөлөк улуттардын өкүлдөрү тууралуу айтып кеттиңиз. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери билим берүү тармагына эң көп гранттарды, кредиттерди алып келиптир, бирок ошол эле немис кызыбыз Виктория Кринвальд өзү жеке отуруп эле чоң улуу адамдарга ушундай бир таасирдүү өзүнүн методикасын ойлоп табыптыр да. Эмнеге ушунча жылдан бери билим берүү тармагы мындай методикаларды ойлоп таба алган жок? Себеби эмнеде? Эми билим берүүнүн кемчилигинин себебин мен аныктай албайм. Себеби мен ал тараптын өкүлү эмесмин, бирок өзүмдүн баамдоомдо мындай бир көрүнүш пайда болду. Мен кече жакында эле Ошто бир жогорку окуу жай менен кезигишип, жетекчилиги менен, педагогикалык курамы менен кезигип, баягы жумушчу өзүбүздүн ишибиз бар эле кезектеги. Анан ал жерде мындай маселе айтылды. Педагогикалык университет, Ош педагогикалык университети булар келечекте мугалимдерди даярдайт. Анан бизде ошо айтып атпаймынбы, мектеп менен жогорку окуу жай бул баскычтар да, билим берүү баскычтар. Ошол баскычтарда байланыштын жоктугун мен ушул жерден дагы бир жолу буга чейин мен билбеген маалымат менен дагы өзүмө бир кандай десем бир жыйынтык чыгарып атам. Кайра эле байланыштын жоктугу. Педагогикалык университетте баягы кайсы сабактын мугалимин болосун даярдашат. Кыргыз тили, адабиятпы, физика, математиканы даярдашат. Бирок негизги маселе бизде бир чоң маселе бар. Азыркы мектептерде биз мындай ар тармактуу изилдөө иликтөөлөрдө жүрүп атат да. Мисалы мектептерде мындай бир маселе көтөрүлүп атыптыр. Бизге мугалимдер келип атканда, өзгөчө кыргыз тилчилер келгенде, бизге жогорку окуу жайлар мугалимдерди даярдабай атат. Бизге илимий кызматкерлерди даярдап атат. Мисалы кыргыз филологиясы факультетин бүтүргөн балдар, кыздар диплом алгандан кийин мектепке барып мугалим болуп иштесе, алар адистиги боюнча кыргыз тилчи филолог, бирок ал педагог эмес. Ал илимий кызматкер катары. Анан мектепке барып алып балдарга ал тилди билет, тил маселесин бүт билет, эрежесин, синтаксисин, морфологиясын баарын билет, лексикасын билет, орфографиясын билет. Бирок ал окуучуларга курагына жараша кызыктырып, ошону жеткиликтүү айтып берүүнү билбейт, себеби ал педагог эмес, ал мугалим эмес, бирок ал тилчи. Бизде ошондой жагдай көп учурап атат. Бул мектептердин айтканы боюнча бизге педагогторду даярдагылачы деп суранып атышат. Анан кээ бир университеттер кыргыз филология факультеттерин ачышат дагы, илимий кызматкерлерди бүтүр жыйынтыктап чыгарышат, бирок алар педагог эмес. Бирок ошолор мугалим болуп иштеп атат. Мына маселе ошондо. Ошон үчүн кыргыз тили кызыксыз сабак болуп атат. Ошон үчүн балдар кыргыз тилин окугусу келбейт. Себеби педагог болбосо, кызыктырбаса, ыкмасын билбесе, жеткиликтүү айта албаса, ошон үчүн анан кызыгуу артпайт да анан. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ошо педагогикалык университетке барып кайрылып атам да, ошо педагогика маселеси бизде курч экен. Бир гана кыргыз тили эмес, негизи эле педагогика курч экен. Азыр математиктер да мектепке барса, ал матфакты бүткөн, ал илимий кызматкер катары барат.
бирок педагог эмес. Математиканы да билет, чагат, түшүнөт, бирок балдарга кызыктуу кылып айтып бере албайт. Педагогика бизде аксап атат. Анан педагогикалык университет айтып атат. Мектептер өздөрү үчүн педагогикалык ыкмаларды, методикаларды иштеп чыгат, окутушат, мугалимдерди кесип көйлөгүн жогорулатат, тинтет, ментет дагы улам жаңы бир нерселерди кабыл алат, жүргүзөт. Бирок бизге айтпайт дейт жогорку окуу жай. Себеби педагогикалык окуу жай мектеп менен түздөн түз байланыштуу болгондон кийин мектептерге окутуунун ыкмалары, методикалары өзгөрүлүп атса, педагогикалык окуу жайга да айтыш керек да, себеби алар эртеңки мугалимдерди даярдап атат да. Анан булар айтып атат, билим берүү министрлигине дайыма кайрылабыз, ушундай болгондо бизди чакыргыла, биз да кошо ошол жаңы инновациялык ыкма, методикаларды биз дагы өздөштүрүп, өзүбүздүн окуу программабызга кошобуз. Жада калса чыгымдарыбызды деле өзүбүз көтөрөбүз. Бизге эчтеке керек жок. Бизде жөн эле аралаштыргылачы бул процесске десе, алардан кабар жок. Ошентип үзүлүп атат, байланыш жок. Анан педагогикалык университет бир мугалимди даярдайт. Ал эртең барып мектепке барат, а мектепте методика башка. Жогорку окуу жай башка методика менен даярдаган. Байланыш жок. Ушундай сыяктуу көрүнүштөр билим берүү тармагында көп дебейм бар экен. Анан ошондон улам, анан бизде жана байланыш жок. Бири-бири менен баягы системалуу иш жүргүзүлбөгөндүктөн маселе ачыкпайдын калып атат. Анан жанагы берилген суроодон улам ошо канчалаган реформалар жүрүп атат, каражаттар бөлүнүп атат, эмне үчүн кыргыз тили өнүкпөй атат дегенде, бир эсе ушул жерден мен бир маселени көрдүм. Эгерде билим берүү тармагында өздөрүнүн баскычтардын, тутумдардын ортосунда тутумдук байланыш жок болсо, анда маселе ачык эле турат. Чындап эле анда жыйынтык болбойт. Бири-бирине байланышпай атпайбы? Анан кантип биз анан мамлекеттик тилдин өнүктүрүшүн камсыздайбыз? Билим берүүдө маселе көп. Бул көйгөйдү кантип чечүү жолду, кандай чечүү жолду? Жок, эми чечүү жолу ошол эле маселелерди жөнгө салып туруп, бири менен байланыштырып, эмне жаңы бир нерсе кирип атса, тутум катары, система катары баары бирдиктүү болуш керек. Болду, ошол эле. Аны билим берүү өзү жөнгө сала турган механизмдерин иштеп чыгып, ошонун баарын жөнгө сала турган милдети алардын. Аны биз айтып атабыз. Эгерде алар өздөрү кабары жок болсо, же кайсы бир кемчилиги кетип аны эске албай калса, биз аны болгону айтып эле беребиз. Мына ушундай маселе бар экен, ошону эске алгыла. Ушуну көңүлгө алып койгула, ушуну байланыштырып койгула деп. Жанагы окутуунун тилин мен былтыр келгенден бери эле ошо жогорку окуу жайлардын проректорлордун форуму деген түшүнүк бар экен, жыл сайын өткөрүлчү. Мен ошол жерден да көтөрдүм. Мына быйыл болсо окуу жайлардын кээ бирлерин жеке өзүм кыдырып баштадым. Демилге көтөрүп, жетекчилери менен, педагогиялык курамы менен, ошентип бир 4-5 окуу жайды кыдырып, мен ушул маселени коюп атам. Мамлекеттик тилде окутууну жүргүзүү маселесин койгула. Себеби каалайсыңар, каалабайсыңарбы, силердин баягы окуу жайды бүткөн биздин жаштарыбыз, бул биздин келечегибиз. Келечектеги мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерибиз, келечектеги депутаттарыбыз, келечектеги министрлер ошолор. Келечектеги президент да ошолордон чыгат. Асмандан келбейт, башка мамлекеттен келбейт, бизден эле келет. Анан алар кыргыз тилинде окубаса, кыргыз тилинде адистигин билбесе, иш жүрүшүн үйрөнбөсө, баягы эле маселе аксаган бойдон калат. Ошон үчүн деп ошону баса белгилеп айтып атабыз. Бул жакта дагы бир маселе бар. Кийинки суроого өтөлү. Документ тарабынан мен бир мындай комментарийлер уктум да. Ооба, кыргыз тили билим берүү жаатында, деги деле күнүмдүк жашоодо кыргыз тили сөзсүз түрдө керек дейт. Бирок документацияга келгенде, дагы бир ушундай бир ушул бир документацияга байланыштуу нерселер келгенде, ал жакта эмне кереги бар кыргыз тилине жазуу? Бул калп эле башты оорутуу эмеспи? Анан каражат ал жакта мамлекет аябай көп каражат бөлүш керек, ошо документация баарын кыргызча жазып бүтүш үчүн деген комментарийлерди угуп калгам да. Аларга кандай жооп берсе болот? Эми бул жерде эч татаал деле маселе жок. Бул баягы катуу тийсе кечирип коюшсун, бирок ошентип эле айтарым, Кыргызда мындай бир макал бар. Көнгөн адат калабы, уюга жүгөн катабы дегендейчи. Көнүп калган адат бул. Бул советтик доордон бери келаткан биздин мамлекеттик органдарда калыптанган иш кагаз жүгүртүү системасы бар да. Баардык иш кагаздардын түрлөрү бүт орус тилинде жүргүзүлүп келген. Бул калыптанып калган. Бул канча жылдан бери, 70 канча жылдан бери калыптанган. Ошонун илебинен чыгып, жаңыча бизден мамлекеттик тил, кыргыз тили мамлекеттик тил болгондон кийин ошол кыргыз тилинде алып жүрүүнү, ошону алып барууну бул убарак. Бул кыйынчылык. Баардык нерсе жаңы башталган кыйынчылык менен башталганда. Эмне болбосун, жаңы бир нерсени баштайсыңбы, кыйынчылык болот, маселе жаралат. Адистер жетишпейт, убара болот, көнбөйт,
оор болот деген нерсе бул мындай мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анан бизде ошондой болуп калган. Эми орус тилинде бар да даярда. Эми кыргыз тилине алы убара, оор, түшүнбөйбүз, кабыл албайбыз, жат угулат, көнбөйбүз, тимире койбойлу, мындай эле жүргүзбөйлү деген бул жанагы эми жөнөкөйлөп айтканда жалпоонун сөзү да. Аракет кылса болот. Ушул жаатта биз комиссия тарабынан дагы биз дагы ушул нерсеси жеңил болсун, жок дегенде ошондой кыйынчылыктардын бир канча бир маселесин жүгүн биз алып коелу деп туруп атайын документ KG деген сайтты иштеп чыктык. Мына быйыл дагы колдонууга бердик. Бул дагы Санарипке тиешелүү нерсе. Документ KG деген сайт, документ gov KG деп коелучу. Тагыраак айтканда, документ чекит gov чекит KG. Бул сайтта биз шаблондуу иш кагаздар бар. Мисалы, арыз, буйрук, келишим, малым кат, анан эмне деген стандарттуу бир иш кагаздар бар. Ошол иш кагаздардын мамлекеттик органдарда кызмат көрсөтүү жаатында кандай жарандар менен түздөн түз иштешүүдө кандай бир бланктык бир иш кагаздар болсо, ошонун баарын биз мамлекеттик тилге которуп, стандартташтырып, аны бекитип, үлгүлөрүн жалпысынан 700гө жакын иш кагаздардын үлгүлөрүн ошол сайтка жайгаштырдык. Ал жерден ачып карасаңар темелейт катар-катар, мисалы арыздын түрү, жумушка алуу боюнча арыз, эмгек өргөө чыгуу боюнча арыз, жумуштан кетүү боюнча арыз, жана эмгек акысы сакталбаган боюнча арыз, кандай жазылат, тартиби, эрежеси, анан бүт бар даяр үлгүсү. Колдонуучу адамга эмне керек? Ал көчүрөт, өзүнүн аты жөнүн жазат, дарегин жазат, анан бүгүнкү күндүн датасын жазып коет. Болду. Даяр кагаз. Буну мамлекеттик кызматкерлерге дагы, муниципалдык кызматкерлерге дагы, жөнөкөй жарандарга дагы бул алып колдонууга оңой. Мурда атайын китеп түрүндө чыкчу иш кагаздар. Ошону көрүп туруп, ошондой жазыш керек деп анан убара кылып өздөрү терип жазчу. Азыр жок, компьютерде турат, Санарипте иштелген, алдың көчүрдүң, Word форматында көчүрүлөт, кадимкидей саласың, атыңды эле терип жасасың, датаң коесуң, болду. Принтерден чыгар да кеттиң, кагазың даяр. 700гө жакын иш кагаздарын иштеп чыктык. Анан бул дагы чек эмес. Азыр колдонууга бердик, анан дагы деле мамлекеттик органдарга айтып атабыз. Буга чейин көптөгөн мамлекеттик органдарга кайрылганда алар өздөрүнүн тармагына тиешелүү иш кагаздардын түрлөрүн, үлгүлөрүн беришти. Биз ошонун негизинде иштеп чыктык да, бекиттик. Мындан ары, мисалы, арыз жазганда момундай талап тартип менен жазылат. Башкача жазылбайт. Эрежеси да бар. Иш кагаздардын типтүү нускамасы да бар да, ошонун баарын эске алуу менен иштелип чыкты. Мына ошондой иштер жасап атабыз бул жагында. Ал эми калган, мисалы, кызматтык кат жазганда кайсы бир маселе боюнча жагдайды аныктоо, аны талдап, анан көйгөйдү аныктап, анан чыгуу жолун сунуштап, мындай деген кат жазыш керек да. Ошону эми ар бир мамлекеттик кызматкер өзүнүн тармагына тиешелүү өзгөчөлүгүн эске алуу менен мамлекеттик тилде жүргүзүүнү камсыздашыбыз керек. Ал шаблон эмес, ал мындай утурумдук күнүмдүк иш. Демек, же болбосо жарандардан кат келсе, ошого жооп берүү маселеси бар. Ошого келгенде мамлекеттик тилде жеткиликтүү, мындай толук кандуу иш кагаздарын жүргүзүш үчүн дагы эле маселелер бар. Биз бул жаатта атайын мына жакында эле бизде окуу борборубуз бар, комиссиянын алдында. Биз атайын ошол окутуу программасында иштеп чыгарып атабыз. Аны окутуп да баштадык. Ошо мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүүдө кандай ката кемчиликтер кетсе, ошону оңдоо жаатында. Мисалы, жакында эле маалымат каражаттары журналисттерди да атайын чакырдык. Буга чейин бир 3-4 жыл мурун дагы бир мындай сурамжылоонун негизинде иликтөө иш жүргүзүлгөн экен, кыскача. Биздин маалымат каражаттарында анда 3 түрдүү басма кызматы бар эле, телевидение, радио. Басма деген сайт, анан гезит түрүндө. Ошол жерде журналисттер, кыргыз тилдүү журналисттер кандай ката кетирет деп ошонун баарын иликтеп чыгарып, анан ошонун негизинде журналисттер чакырып айттык, мына момундай кемчиликтер кетип атат, келгиле, ушундай кемчиликтер кетпесин деп атайын бир эскерткич же колдонмо иштеп чыгалы. Типтүү каталар бар экен. Бир эле катага улам эле кайталанып, мындай сабатсыз жазуу күчөп атат да. Десек, бул эми мурунку илгерки болгон дейт. Жок, биз мына 4-5 жыл мурункусу бир болду. Кече жакында бир ай мурун кайра эле ошол сыяктуу атайын дагы кыска эле, чакан эле ошондой иликтөө жүргүзсөк, кайра эле ошол типтүү каталар дагы эле кетип атат. Ошол эле маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Аларга өзүнчө багыттуу программаны иштеп чыгып туруп, ушундай иш алып баралы деп аларга кайрылсак, алар дагы туура кабыл алып, ошону анан көңүл бөлүп туруп, келгиле анда окуйлу, окуткула деп атат. Биз ошол жагын шарттарды түзүп атабыз. Бул жаатта атайын окуу жайлар бар, журналистика жаатында. Алар сабакты берет, окутат, бирок ошону канчалык деңгээлде чала учук баягы өздөштүрбөй эле билим алып, диплом алып, анан журналист болуп кетип атпайбы. А кээ бирлер журналистика факультети жок, жөн эле өзүнүн ышык жөндөмү бар, жөн эле журналист болуп кетип атат. Сүйлөө жөндөмү болушу мүмкүн, бирок сабаттуу жазуу да бул чоң маселе да.
ал жагын да камтып атабыз. Мына иш кагаздарына келгенде, жазууга келгенде ушундай маселелерибиз бар. Өзү негизи эле журналист деп калабыз, бул бизге тиешелүү нерсе да. Ооба. Биз мисал катары айтсак, жазуу азыр маанилүү, анткени по-любому азыр ChatGPT пайда болду, жазуулар бар, Жазуу маанилүү. ошол жактан жазат. Жазуусу жок иш болбойт. Бардык убакта жазуу бул маселе. Кандай гана маселе болбосун, аны жазуу иретинде тастыктап, аныктап, документ түрүндө алып жүрүш керек да. Жазуу болбойт. А санарипчи? Санарипчи, ChatGPT. Жок, санарип деле жазууда. Санарип деле жазып атпайсыңбы? Жазып атасың да. Ошону дагы электрондук документ болсо да, бул дагы жазууда. Ошондо туура жазыш керек да. Сайттарга маалыматтар чыгарып атабыз. Мына WhatsApp менен жазып. Маселе кагазга эмес, маселе жазууда болуп атпайбы? Ошону окуп атабыз да. Ошол эле китептерди азыр электрондук китептерден окуй баштадык. Ал деле жазууда. Сабаттуулук болбосо, анда тил бузулат ошондо. Мына ушундан улам дагы бир маселе чыгып атат. Орфография маселеси. Туура жазуу эрежелери. Мына бул боюнча да буга чейин көптөгөн талаш жаратып келген маселелер бар. Буга чейин орфография маселелери бир өзгөрүлүп, бир кош сөздөр, кошмок сөздөр ажыратылып, бир жазылып, бир маселелер болуп, дагы бир топ баягы эл тарабынан чоң сындарга кабылдап, анан кайра мурунку өзгөртүүлөрдү жокко чыгарып, кайра мурунку эрежеге келдик деп ушундай бир нерселер болуп келген. Бирок дагы деле ошо орфография маселесинде дагы маселе бар. Биз азыр мына быйыл атайын ушун жумушчу топ түзүп, эксперттик топ түзүп, тилчилерден, филологдор, лингвисттерден, анан ошо орфография маселесин кайра карап чыгып, анан талаш жараткан коом тарабынан, элдер тарабынан, окумуштуулар тарабынан кайсыл маселе орфографияга тиешелүү талаш жаратып атса, ошону тизмектеп, анан ошол жумушчу эксперттик топко тапшырып, ошол жерден талкуулап, аныгы туурасы кандай болот деп ушундай илимий негизде карап, ошонун илимий негизи чечилсе, орфография маселесин дагы кайра карап, ошону анча-мынча мындай өзгөртүү деген сөз жок. Кээ бир талаш жараткан маселелерди ошону биротоло бир чекит коюп, бирдиктүү эрежеге алып келүү маселеси азыр каралып атат. Анан баары тастыкталгандан кийин аны белгилүү бир ченемдик укук акт менен, жогорку кеңештин токтому менен болобу, өзү мыйзамда ошондой деп турат, жогорку кеңештин токтому менен бекитип, анан расмий колдонууга беребиз. Мына ошондой багыттагы иштер да жүрүп атат. Демек, кыргыз тилди өнүктүрүүдөчү илимий жагы болобу, санарип жагында болобу, окутуу жагында, билим берүү тармагында болобу, ошол мүмкүн болушунча шарттарды түзгөнгө аракет кылып атабыз. Шарт түзүлбөсө, ал жөнү жок, өзү өнүкпөйт. Бирок ошол эле убакта муктаждык, зарылдык болуш керек. Ал жанагы мыйзам жагында, жаатында деп коебуз, кандай бир талаптар болуш керек. Мисалы, азыркы жана мыйзамыбыз кабыл алынды деп атпайбызбы? Мыйзам боюнча мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлердин баары мамлекеттик тилди билүүсү талап. Эми мындан ары мамлекеттик кызматка барам деген адам сөзсүз түрдө мамлекеттик тилди билүүсү талап. Эгерде мамлекеттик тилди билет деген тастыктаган жанагы күбөлүгү болбосо, анда кызматка алынбайт. Ал жакта да айрым депутаттар айтты го, булар бизди чектеш үчүн ойлоп табыпты. Алар өздөрүнүн түшүнүгүн ошондой деп ойлоп атат, бирок жалпы мыйзам талаасында биз мамлекеттик тил дегенден кийинчи мамлекеттик тилдин бүт мамлекеттик органдарда тармактарында камсыздашыбыз керек. Мен мисалы бир нерсени айтып коеюнчу, мамлекеттик тил дегенде биз көпчүлүгүбүз дебейин, бирок белгилүү бир бөлүгү элибиздин, калкыбыздын мамлекеттик тил менен эне тилди чаташтырат дагы делечи. Биз көп учурда мамлекеттик тил маселесин козгогондо ага болгон мамилебиз эне тилге жасаган мамиле менен чектелип калып атабыз. Эне тил бул белгилүү бир элдин тили. Кыргыздын тили кыргыз тили, кыргыз элинин тили кыргыз тили, бул эне тил. А мамлекеттик тил бул элдин тили эмес, бул мамлекеттин тили. Мамлекетте канча эл улут жашаса, бүт баары ошол тилде сүйлөш керек. Мамлекеттин баардык тармактарында ошол тил камсыздалыш керек, иштеш керек, жазылыш керек, окутулуш керек. Мен кейде аргасынан жөнөкөйлөтүп айткым келет да, мисалы мамлекеттик тил деген макамга толук жооп бериш үчүн эмне болуш керек бизде? Кыргыз тили мамлекеттик тил да, демек кыргыз тили мыйзамдын тилине айланыш керек. Мыйзамдар кыргыз тилинде жазылыш керек. Бизде тилекке каршы мыйзам долбоорлорунун баары расмий тилде жазылат, анан кыргыз тилине которулат. Анан ошо которууга келгенде дагы котормобуз сапатсыз болсо, эки мыйзам, бир эле мыйзам эки тилде, эки бөлөк редакцияда жазылат да, бири-бирине каршы келе тургандай учур жагдайларда жаралышы мүмкүн. Котормонун мындай
сабатсыздығынан алам, же болбосо сапаты төмөн болгондуктан. Демек, мамлекеттик тил мыйзамдын тилине айланыш керек. Мыйзамдын тилине айланыш үчүн ал юриспруденциянын тилине айланыш керек. Андан сырткары мамлекеттик тил мисалы экономиканын тилине айланыш керек. Ал өндүрүштүн тилине, чарбанын тилине айланыш керек. Мамлекеттик тил медицинанын тилине айланыш керек. Мамлекеттик тил кайсы тармакта алба, ошол жерде өзүнүн курулуштун, өндүрүштүн, чарбанын тилине айланыш керек да. Анан ошонун баарына толук алдырыш үчүн, орун алдырыш үчүн биринчи кадам эмнеден башталат? Ал үчүн ал билимден башталыш керек. Билим менен илимдин тилине айланыш керек. Ошондо гана бардык тармактарда өзүнүн ордун ээлейт. Мына биз ошон үчүн билим берүүгө басым кылганыбыз ошол. А билим берүүдө толук кандуу мамлекеттик тилин камсыз алыш үчүн ал тиги бала бакчадан баштап отуруп жогорку окуу жайлары менен бүтүш керек. Себеби эртеңки мамлекеттик кызматкерлер, мамлекеттик органдарда, тармактарда мамлекеттик тилди камсыздоочу мамлекеттик кызматкерлер да. Алар жогорку окуу жайдан чыгып атышы керек. Көрдүңөрбү? Кайра келип жанагы байламтага келип такалабыз. Илим билимдин тилине толук кандуу айландыргандан кийин анан калган бардык мамлекеттик тармактарда ошол мамлекеттик тил өзүнүн ордун ээлей баштайт. Биз укуктук базасын камсыздадык, эми ошого жол берчү шарттарын жанагыдай билим берүүдөн башташыбыз керек. Ошону түшүнгөн киши бар, түшүнбөгөн киши бар. Кайра эле келип жок, биз деген окуган эмеспиз. Ооба, убагында окуган эмеспиз, бирок бүгүнтөн баштайбыз да. Бүгүнтөн мындан ары ушундай болсун да десек дагы ошону түшүнбөй атышпайбы? Жок, орус тилинде жакшы окутулат, кыргыз тилинде окуткучулар жок. Жокпу? Жаратыш керек, тарбиялаш керек. Окутушубуз керек кайра окутуучуларды. Кыргыз тилинде иш кагаздары жүргүзгөндөн башташ керек. Жана башка. Маселе көп. Жолу деле бар. Болгону саясий эрк кабыл алып туруп, ошол оор кыйын ишти башташ керек. Биз өзү Кычык мырза экөөбүз канчадан коноктор аябай көп суроо берчү. Бүгүн аябай көп угуп эле отурабыз го. Чындыгында мен сиздин рахат алып сүйлөгөнүздү угуп мен аябай сүйлөгүм келип кетти кыргыз тилде ушундай деңгээлде. Саясий эрк тууралуу сүйлөп кеттиңиз. Кыргыз тили, мамлекеттик тил жөнүндө маселе көтөрүлгөндө эле бул кандайдыр бир расмий тилге басым жасалып аткандай сезилген адамдар бар да. Ошол нерсе сизге кыйынчылык жараттыбы, жана кандай кыйынчылыктар болду? Жогорку кеңеште ошондой кабылдап, ошондой мааниде түшүнүшүп, анан жанагындай бир суроолорду берип, анан талкууда болду да. Чындап келгенде жок, расмий тилге эч кандай тоскоол, чектөө жок. Биздин конституцияда кандай белгиленсе, андан сырткары расмий тил жөнүндө мыйзамда бар. Ал жерде кандай орду аныкталса, ошол бойдон аны эч ким ал мыйзамды жокко чыгарган жок. И расмий тилге дагы эч кандай чектөө жок. Биз болгону мамлекеттик тилдин ошол макамына тете шарттарды түзүү, макамына тете талаптарды коюп атабыз. Мисалы, депутаттар эмне үчүн мамлекеттик тилди билиш керек деген суроо талабы болду да. Биз деген эл өкүлдөрүбүз. Бирок депутаттар бул Кыргыз Республикасында бардык эле мамлекеттерде бийликтин 3 бутагы болуп атат. Баары билебиз, мыйзам чыгаруу, аткаруу, анан сот бийлиги. 3 тутумдан турат. Анан ошол мамлекеттин негизги кандай десем жашоосун аныктоочу, мыйзам эрежелерин иштеп чыгуучу бийлик бутагындагы адамдар, мамлекеттин бийлик бутагындагы адамдар, кызматкерлери, саясий кызматкер болсо дагы мамлекеттик тилди билбесе анда кандай болот? Мында жөн эле мен мындай логикага да таянганда дагы бардык жагынан караганда бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Депутат, жогорку кеңештин депутаты бул мамлекеттин жогорку бийлик бутагынын бири. Жогорку кеңеш. Анан өзү мамлекеттик тил деп мыйзамды өздөрү кабыл алып аткандан кийин анан ошол мамлекеттик тил бардык тармактарда өзүнүн макамына тете болуш керек. Ошол эле мыйзамдын өзү мамлекеттик тилде жазылыш керек деген принципке таянсак дагы, демек депутаттар өзү мамлекеттик тилди билиш керек деген талап. Бул мындай эч бир башка тилди чектөө эмес. Мисалы, депутат 10 тилди билсин. Француз, корей, испан, англис, орус, өзбек, тажик тилин билсин, биле берсин, ага эч кандай чектөө жок. Бирок мамлекеттик тилди билсин да. Себеби бул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши кыргыз мыйзамын кабыл алып атат. Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгында. Демек, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили кыргыз тили болгондон кийин ал мамлекеттик тилде болуш керек да.
Мен мисалы дүйнөдө бир да мамлекетти элестете албайм да, мамлекеттин тилинде сүйлөбөгөн мыйзам чыгаруучу адамды, депутатты мен элестете албайм. Мисалы Россияда орус тилин билбеген депутаттар барбы? Болушу мүмкүнбү өзү? Жок да. Мүмкүн эмес да. Орус тилин билбесең, анан Россиянын мыйзамын кантип чыгарасың деген мындай катардагы эле суроо да ал. Европаны элестетели. Британияны алалычы, Англияны. Англис тилин билбеген адам парламентте иштеши мүмкүнбү? Мүмкүн эмес да. Ошол эле Германияны алгыла. Немис тилин билбей туруп ошол жерде мыйзам чыгаруу органында иштей алабы? Бул бийлик бутагында. Мүмкүн эмес да. Эмне үчүн ал жерде ал норма бизге келгенде эле жок, чектөө. Жок, эч кандай чектөө жок. Башка тилге чектөө жок. Башка улуттун өкүлдөрү парламентке келүүгө мүмкүнчүлүгү бар, чектелбейт. Болгону мамлекеттик тилди үйрөнүп алып туруп кел деген сөз. Көп нерсени биз эске албай атпайбызбы? Көп нерсени көнүп калганбыз да, көнгөн тилге жеңилирээк укулуктуу кыргызча айтсаң түшүнбөйт, кайра орусча которуп. Башында ошондой болот. Дайыма ошондой болот. Башында бир нерсе, жаңы нерсени калыптандырып, жаңы дейбизби? Биз үчүн унутулуп калган нерсе болуп калат па? Биз ошону калыптандырышыбыз керек болот да. Ошондо кыйынчылык болот. Бир айтсаң, бир өөнү кылат. Эсиңерде билбейм, мен бала кезде биздин борбор шаарыбызды Бишкек деп которушкан. Мурда Фрунзе болчу. Мен төрөлгөндө мен Фрунзеде төрөлгөм. Мен кеч төрөлүп, мен 2003-жыл төрөлгөм. Мен Фрунзеде билим алдым, Фрунзеде чоңойдум, Фрунзеде балалыгым өттү. Анан туруп эле Бишкек болдук. Биз, мына мен өзүм жашырбай да, мен күлгөнмүн. Ушундай да болду. Эмне деген бул? Эмне деген сөз? Ал ким? Билбейбиз да, маалымат жок. Биз ансыз эле жашпыз. Түкүрүнүп, ойчу ушундай да болобу? Көнгөн тилибизде эле айтабыз деп Фрунзе деп далайга чейин айтып жүрдүк. 1-2 жылча. Анан барып массалык түрдө баары бир анан көнүп кетти. Азыр Бишкек эмес башка атып уккум келбейт. Башында кыйын болот. Башында мындай бир көнбөй кулакка жат угулуп айтсаң өзүң уялып дегендейчи. Мисалы мен өзүмдүн эле башымдан айтайынчы. Мен шаардыкмын. Жана Балконский бизде өтпөйсү, мен ошондой болчумун. Мен ата энемди папа мама деп чоңойгон балам. 2000-жылы тилимди бурап атып, кыйнап атып, ата эне деп баштадым. Эң кызык тамашаны айтайынбы? Ошол атама карап туруп, ата деп тилим бурулуп, өзүм күлүп айтып атам, өзүм ишенбей ушундай да болобу деп ата деп айтып атам, анан атам мени укпай атпайбы? Ал папага көнүп калган да, өзүчү. Анан эки жактан экөөбүз күлөбүз да. Анан эне деп айткан мага оор болду. Кандай эне деп? Чап-чаш эле өзүм мама деп калганбыз да. Анан эне деген сен картаңга көрсөз эле. Мындай бир образ түзүлүп калган. Эне деген бул кемпир, чоң эне дегенде. Жок, ал чоң эне, эне деген ата эне деп атпайбызбы? Анан башында кыйналдым. Ооба, бир жылча тим эле өзүбүздө күлүп айта албай, башкалардын көзүнчө айтпай, азыр жок, азыр эч маселе жок. Азыр мен папа мама деп айта албай калдым. Тилим барбайт азыр. Ата эне деп калыптанды, бүттү. Сонун жагымдуу дагы анан ошол жерде дагы болду. Анан ата энебиз дагы ошого көндү анан. Деп анан. А сиз канча жашыңызда ошол маданият түрүндө сүйлөп баштадыңыз кыргыз тилин, маданият деңгээлинде? Маданият деңгээлинде дебейт анычы. Адабий деңгээлде деп коелучу. Адабий ченемде. Мындай, менин эгер жеке мени алганда, мен Бишкекте, баягы биз Балконский деп атпайбызбы? Мени ата энем мага чейин агам да бар, 2 жаш улуу. Ошо бала бакча орусча болчу да биз бала бакчада орус тилдүү болуп калыптанып бүтүп, кыргызча түшүнбөй калганбыз. Анан агам мектепке барчу куракка жеткенде, ал 7 жашта, мен 5 жашта. Ата энем карап туруп, ошондо Союздун дооруда. Кой булар орус болуптур, болбой калыптыр деп, анан күчтөп кыргыз мектепке беришкен бизди. Бишкекте ошондо 3 эле мектеп болчу кыргыз тилинде. Ошонун бири микрорайондо 39 мектеп бар эле. Кыргыз мектеп эмес, аралаш кыргыз классы бар болчу. Биз үчүн кыргыз мектеп. Анан ошого агамды берди, анан кезек келгенде мага да келди, мен да бардым анан. Мен ошондо 1 класска барганда мен бир башка дүйнөгө баргандай болдум. Бир чет элдик туристтей болуп бардым да. Өң келбети мендей болгон балдар, кыздар, кыргыздар. Эч кимисин түшүнбөйм. Мугалимди да түшүнбөйм. Кыргызча сүйлөшөт. Нөлмүн, такыр түшүнбөйм. Мен бүт орусча калыптангам. Анан дагы жакшы, мага окшогон бирөө бар экен, орусча түшүнгөн, бирок кыргыз тилде билет. Ошонун жанына отуруп алып, анан котормочу кылып, анын аркылуу бүт суратып атып, анан 1 класста аябай кыйналдым.
Ошентип анан кыргызча окудук, күчкө салып, тантып, акцент менен сүйлөп, баягы азыр күлөбүз го акцент менен сүйлөгөндөрчү. Мына мен ошону өз башыма өткөрдүм. Анан мектепти бүтөрүнө калганда кыргыз тилин билдик, бирок сүйлөөчү эмеспиз. Ал кыргыз тил ал убакта. Коңгуроо кагып сабак башталганда кыргыз тили башталчу. Анан коңгуроо бүтүп, класстан чыгып коридорго чыкканда эле бүт орусча болчубуз. Себеби шаарда турабыз. Ошол эле менде болгон балдар баарыбыз орус мүнөз болчубуз, орус тилдүү болчубуз, бирок сабагыбыз эле кыргыз тилинде болгон. Анан бирок мектепти бүтүп, жогорку окуу жайга тапшырып, анан бүтүп, могу 2000-жылдары баягы аң сезимде бир чоң өзгөрүү болду. Себеби бир топ маселелер катар-катары келди, билүү курдум, баягы өзгөрүүлөр болду. 90-жылдар кыйналып бүтүп, анан бир аз мындай жылыш боло баштады. Анан мен өзүм экономист бүткөндөн кийин анан ойлоно баштадым. Анан ошол көп себептер төп келип, анан биз улуттук аң сезимибиз артта калган турбайбы деп, анан ошон үчүн жана Бактөөлөт деген коомдук фондду ошондо түптөгөнбүз. Негизги максаты биз улуттук маданиятты дейбизби, же болбосо каада салт, үрп адат, улуттук баалуулуктарды изилдейличи, тааныйлчы. Бул калып калган турбайбы? Же илимде да жок, же тарбияда жок, мектепте жок, жогорку жайда жок да бул нерсе. Бүгүнкү чейин жок. Кыргыз таануу деген маселени биз ошондо көтөрүп, ушул күнгө чейин мына мен кыргыз таануу деген өзүнчө бир программа иштеп чыктык фонд менен. 40 теманы камтыйт. Бир дагы окуу жай ушул түшүнүктөрдү окутпайт. Үзү бирден болбосо мындай жок. Дагы деле маселе көп. Анан биз таптакыр өзүбүздүн тамырыбыздан алыстап калган турбайбызбы деген маселеге ошондо келип, анан ошондон тарта мен кыргызча китеп окуй баштадым, адабият окуй баштадым, Манасты чын айтайын, биринчи окуганда эчтеке түшүнгөн эмесмин. Ошол эле Манасты, ошол эле китепти азыр окуйм, кадимкиде ар сапта өзүнчө бир жаңы бир дүйнө ачам да өзүмө. Башында сапты кой, бир китеп окуп туруп эчтеке түшүнгөн эмесмин. Эмне болуп, эмне деген бир Манас деген сөздү тааныйм, анан Жакып дегенди тааныйм, анан баласы, анан тигинде жөнөкөй сөз тааныйм. Мындай салмактуу сөздөрдү түшүнчү эмесмин. Сиз айтканыңыз мага аябай тааныш да. Азыр мен түшүнбөйм да. Бирок барып окуш керек, окуй бериш керек. Анан көп жазуучулар менен кезигип таанышып жеке. Бул кандай, бул тиги, бул эмне деп аркасынан сая түшүп, укпайм, убактым жок десе болбой ошентип жүрдүк да. Көп жылы бою биз өзүбүз издендик, изилдендик, толдук, окудук өзүбүз, өздөштүрдүк. Андан кийин анан баарын атайын окуу программалар иштеп чыгып, анан бере баштадык. Жеке тажрыйбамды айтып атам да, биздин ошо Бактөөлөт коомдук фондусу ошондой ишмердүүлүк менен дагы эле алектенип атабыз ошо менен. Бирок мен эми бияка өттүм, болду, азыр коомдук жумуштарды тапшырдым да. Азыр жана кыргыз тилге кантип келип калдың дегенде, кыргыз дүйнөсүнө чөмүлүп, кыргыз таануу маселесин көтөрүп, ал жерде кыргыздын тарыхынан баштап, кыргыздын маданият, салтын, наркын баарын изилдеп, ушундай турбайбы деп, анан эмне үчүн тилге байланды? Себеби ошол түшүнүктөрдү кыргыз тилинен башка тилден ал түшүнүктү ача албайсың, түшүндүрө албайсың. Анан ошол билимдерге булак кыргыз тилинде гана булак бар. Орус тилинде кыргыздын дүйнөсүн тааный албайсың. Бир да чет тилден сен кыргыздын тереңин тааный албайсың. Ошол эле Манасты айтат. Манасты кыргыз тилинен гана сен Манастын тереңдигин түшүнөсүң. Макал лакаптарды кыргыздын макал лакабын, кыргыз тилин түшүнгөндө гана сен макалды түбүнө жетесиң. Кыргыздын сөзүн өзүн таануу деген бир чоң маселе бар. Биз бүгүн сөздөрдү сүйлөйбүз, бирок сөздү тааныбай туруп сүйлөйбүз. Сөздөрдүн айырмасын билбей туруп колдонуп кете беребиз. Кайсыл учурда кандай сөз сүйлөнүш керек деген маселе да бул чоң маселе. Биз жанагы мектепте окуган синоним деген түшүнүктөр менен айтылыш ар бирок мааниси бир деп эле кошуп эле сүйлөп кете беребиз. Кайсы учурда синоним деген такыр бөлөк нерсе. Айтылыш ар бирок мааниси бир эмес. Мааниси окшош болушу мүмкүн, бирок бир эмес. Биз бир кылып салдык. Менде мындай суроо жаралды. Мисал катары сиз менен экөөбүздүн башы окшош. Мен бирок биринчиден Балконскиймин тоже, шаарда өскөм. Балконский, Балконский деп биз айта берели, жеңилирээк бар. Термин да. Балконский болуп өзүм өскөм. Бирок кыргыз садикке барып, анан орус мектепке барып, орус мектепти бүткөндөн кийин такыр орус болуп калгам да. Кыргыздын дүйнөсүндө бир да сөз сүйлөмөсүм. Такалып сүйлөгөнүн билчү эмесмин. Подкасттар аркылуу азыр эми өнүгүп келе жаткан учурумда анан мындай суроо жаралат. Азыр көрүүчүлөрдүн арасында да мага окшош орусчалыштар көп да. Бирок аракет кылып аткан. Мен уялбайм да, такалып сөйлөгөн, анткени мен аракеттин жолундамын. Эгер биз ошо аракеттин жолунда балдарга кандай жеңил жолдор бар, кайсы биринчи кадамдарды кылсак болот, ушул тилибизди өнүктүрүш үчүн,
Мен түшүндүм. Эми мен баягы укмуш жооп берем деп айта албайм. Өзүмдүн тажрыйбамдан тайынайм. Мен бир нерсени түшүндүм. Тилди каныктырыш үчүн көбүрөөк сүйлөш керек. Сүйлөш үчүн база керек да, көбүрөөк окуш керек. Кээ бир адамдар көп окуйт, бирок сүйлөбөйт. Анда деле тил өрчөбөйт. Көп окуш керек, анан көп сүйлөш керек. Окуганыңды кайра бирөөгө айтып бериш керек. Кайра бирөөгө жеткириш керек. Маселе жеткирип берүүдө. Сен билгениң менен бөлүшкөнүңдө, ошону кыргыз тилинде айтууда, ошол сен канчалык көп окусаң, ошол оюңду жеткирүүдө ошол сага жардам берет. Көбүрөөк барлаш керек, көбүрөөк окуш керек. Окубай туруп барлашканда эле маселе чечишпейт. Окуш керек биринчи иретте. Сөз байлыгын чогултуш керек. Топтош керек. Андан кийин анан жөн эле катап токтоп ичиңде эле толтура бербей, анан бөлүшүш же болбосо жеткирүү, сүйлөш керек. Ошондо анан тилиң өрчүйт. Меники ошондой болду. Анан кээ бирлер менден сурайт, сиз аябай жакшы сүйлөйт экенсиз, баягы мактаныч эмес. Бизге мастер-класс үйрөтүп бериңиз, чечендик өнөр боюнча, ораторлук искусство тигиндей мындай дейт. Мен билбейм аны. Билбейм, андайды өткөн эмесмин. Мен жөн эле окугам, анан өзүм окуганымды башка бирөөгө айтып берчүмүн, болду. Бир нерсени кызыксам, бир нерсеге өзү кыргыздын бир касиети бар да, бир нерсени өздөштү билип алса, бөлүшкөнгө шашат. Мындай биз сыргатпайбыз. Биз болгон нерсебизди төгбөйбүз. Мисалы коммерческая тайна деп коет го, коммерциялык сыр дейбизби, эмне дейбиз? Коммерциялык сыр деп коебуз. Коммерциялык сыр. Кыргызга бул иштебейт. Эгер кыргыз бир нерсени сыргатса коммерция жаатында, анда ал кыргыз эмес. Мен түшүнүгүмдө мени жаман көрбөгүлө өзгөчө бизнесмендер. Себеби мындай да, кыргызга бул мүнөздүү эмес. Кыргыз билимди мүмкүн болушунча бөлүшүп жашаган. Мен билип туруп, башка бирөө кантип билбесин, билсин ал дагы деп туруп биз бөлүшкөнбүз. Биздин кыргыздын жан дүйнөсү ошондой да. Бар нерсеси менен бөлүшүп жашаганды жакшы көрөм. Себеби биздин жашоо адебибизде жашоонун маңызы жеке кызыкчылык эмес, жамааттын, элдин, уруунун, бүтүн элдин кызыкчылыгы болгон да. Мен билгенди башка бирөө билсин. Мен жеткенге башка бирөө жетсин. Себеби мен жакшынакай жашоо деңгээлде жашап, катарлашым, санаалашым кыйналып атса, мен өзүмдү бактылуу сезбейм. Кыргыздын мүнөзү ушундай да. Биз жамаат менен, эл менен бактылуу болгонбуз да. Арыстанбектин сөзү ошол да. Кашың кандай дейсиз? Азыр айтам. Эстеп кала албай атпайм, эстөө туумун бир аз начарлап атат да. Жана кашыгың көлдү сусса да, оозуңдан чыган сөзүңө жок. Унутуп калдым азыр. Жанагы сонун жерлери бар да. Биринчи мага кайсы Арыстанбек экенин түшүндүрүп койсоңуз. Арыстанбек Буйлаш уулу деген биздин кыргыздын мыкты төкмө акыны, бала уялчылык касиети бар, ушундай бир мыкты инсан өткөн экен да. Анан ошол баягы жигит жөнүндө, анан эл жөнүндө ушундай бир акыл насаат сөздөрү бар да. Кашыгың көлдү сусса да, оозуңдан чыккан сөзүңө тоо уланып учса да. Кайратың тоону бусса да деп башталат. Кайратың тоону бусса да, кашыгың көлдү сусса да дейт. Аллегорияны карачы. Кашык менен көлдү сузасың дейт. Эмне деген кубат деген. Оозуңдан чыккан сөзүңө зоо уланып учса да дейт. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дейт. Анан дагы экинчи уланыш бар, баягы кабарың күнгө жетсе да, дагы бирдеме, анан жараткандын бийлиги бүт колуңа өтсө да, эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың дейт. Демек кыргыздын түшүнүндө кыргыз баласы жашоонун маңызы өзүмчүлдүк менен чектелбейт. Эл менен жашоо, элдин ичинде болуу, эл менен бир катарда болуу, бүтүндүктө болуу да. Элдин кызыкчылыгы биринчи орунда. Ошон үчүн кыргызда мындай сөз айтат, эл укпасын, эл көрбөсүн. Эл эмне дейт деген түшүнүктөр ошол. Эл менен эсептешип жашаганбыз. Анан эл менен эсептешкенде сен демек эл менен бөлүшүп жашайсың. Жана макалдардын четинен алып көрбөй, теңирим тең бөлүшкөндү теңирим сүйүптүр деген макалдар ошондой да. Теңдик принциби болгон. Биз баарыбыз бири менен ортоктош болгонбуз. Теңдикте жашаганбыз. Бири бай, бири кедей деген түшүнүк болгон эмес, көчмөн жашоодо мүмкүн эмес ал. Ал Советтер Союзунда биздин аң сезимибизди калыптап койгон түшүнүктөр. Кедей кембагал, анан байлар, анан манаптар деген ал таптакыр жалган нерсе. Биз ошого ишенип жетеленип калдык азыркыга чейин. Көчмөн жашоодо бай кедей деп бөлүнүп жашоо мүмкүн эмес эле. Баары теңдикте жашаган.
Муну көп тарыхый булактарда жазылып, Кыргызда теңдик болгон, байгеде бөлүнгөн эмес, бирөө сүйүнсө баары сүйүнгөн, бирөө кыйналса баары тең орток болуп көтөргөн ошол жаманчылыгын деген нерсе салтыбызда деле бар. Анан ошондой жашоо принцибине келгенде биз жанагы нерседе биз жанагынтип жеке бир билимге ээ болуп, ошону башка бирөө билип алса ал дагы байып кетет турбайбы деп туруп сыргаткан эмеспиз. Тескерисинче билген нерсеси дароо бөлүшкөнбүз. Баары билсин, баары ошондой жетишкендикке жетсин, баарыбыз ошондой бийиктикте чогуу жүрөлү деген сөз. Жанагы эле Манаста айтылган сөз. Тирүү болсок бир дөбөдө болобуз, өлүү болсок бир чуңкурга толобуз деген сөз. Мына баары бир бүтүндүктө, өзүмчүлдүктө эмес, жеке кызыкчылыкта эмес. Ушул биздин улуттук мүнөзүбүздө. Ошон үчүн биз бөлүшүбүз керек. Мен мына эмнеден баштап атам, жанагы нерседен келип атам. Тилди алыс чыгып кеттик, бирок кайларан түйүнү өзүбүзгө кайталы. Бизики нормалдуу бул подкаст. Тилди өнүктүрүш үчүн, жеке адам үчүн айтып атам. Сүйлөө жөндөмүн калыптандырышка. А сүйлөө жөндөмүндө эмнени билбейсиң, эмнени өздөштүрбөйсүң, эмнени окубайсың, ошону кайра бөлүшүп айтышып. Ошонткенде сен окуганында сен сөз байлыгыңды топтойсуң, же болбосо сөз корун топтойсуң деп койчу. А кайра ошону сүйлөп атып колдонуп атканда сен ошону өзүңө сөз байлык катары калыптандырасың. Анан ошентип анан сен кенен кыргызча сүйлөй баштайсың. Эгерде жөн эле окуп эле бирок эч кимге эчтеке айтпай сүйлөшпөсөң, баягы кандай десем, түнт болсоң, анда сен тилиң өлчөбөйт. Миң окусаң дагы. Кайра ошону сүйлөш керек, жеткириш керек, алганыңды бериш керек дегендей. Ошондой иштейт. Өзү психологияда мындай ыкма бар да. Билимди, маалыматты, билим эмес, маалыматтын. Эгерде бир эле булак аркылуу алсак, угуу жөндөмү аркылуу биз маалымат алсак, ошонун канча пайызы өздөштүрүлөт деп окумуштуулар эзилдеп чыктыр. Канча пайыз өздөштүрүлөт деп ойлойсуң? Угуп кабыл алсаң маалымат. 30% деп эсептесең, окуучулар айтат 10%дан ашык өздөштүрүлбөйт киши. Уккан маалыматты адам 10%дан ашык өздөштүрө албайт экен. Адамдын мээси, мүмкүнчүлүгү ошондой экен. Эгерде уккан маалыматыңды сен көз менен кошо коштоп көрсөң, анда 20% өздөштүрөсүң. Демек, айтканыңды сен көрсөтүп, жазып, көрсөтүп кошо коштоп берсең маалыматты, ошондо 20% өздөштүрүлөт. Бирок бул да чек эмес. Эгерде укканыңды, укканыңды көрүп кошо өздөштүрүп аткан маалыматыңды тактоо иретинде суроо жооп менен тактап дагы байытсаң, маалыматты тактатсаң, анда сен 40%га өздөштүрөсүң. Бирок бул дагы чек эмес. Ошо көргөн укканыңды, суроо менен тактап алганыңды сен андан ары өзүңдө сактабай, башка бирөөгө бөлүшүп айтсаң, ошол маалымат сенде 80%га өздөштүрүлөт. Бул маалыматтык кабылдоонун механизми, формуласы ушундай экен. 100% эч ким мындай феномендер болушу мүмкүн, бирок жалпы катмар, калың катмар 80%дан ашык өздөштүрбөйт. Бирок ошо 80% өздөштүрүш үчүн көрдүңбү, жол кандай? Жөн эле уккан маалыматыңды 10%дан ашык өздөштүрбөйсүң, калат. А укканыңды көргөнү менен коштолсо 20% өздөштүрүлөт. Себеби көрүү дагы эс тутумга күчтүү таасир этет. Мен мындай ойлоп. Анан ошону тактоо иретинде суроо жооп менен коштогондо ал 40%га чейин эле чектелсе, укканыңды, көргөнүңдү тактаганын анан башка бирөөгө айтып берсең, ошондо сен тигинден алган маалыматты 80%га сен өздөштүрөсүң. Мындай айтканда, могу подкасттарды угуп, көрүп атканда өздөштүрүү пайыздары аябай бийик турбайбы? Анткени алар көргүчө. А бирок дагы суроо менен жооп менен коштолсо, андан күчтөнөт. Же болбосо көргөн укканын кайра бирөөгө айтып бергенде ошондо өздөштүрүлүш. Жөн эле уктуң, көрдүң, өзүң ичинде сактап койдуңбу, маалымат алдың да, бирок сен бөлүшпөдүңбү? Ошо алган маалымат сенде да өздөштүрүлбөйт. Мээ деген мыкты орган маалыматты сактайт, бирок сен аң сезим менен аны колдонбой каласың. Мындай айтканда, жактыруу басуу жетиштүү эмес, бөлүшүү дагы шарт. Жок, бөлүшүү мындай маанде. Өзүң ооз-эки ошону айтып бер. Мен мисалы баланча подкастты көрдүм, баягы мисалы сени көрдүм, сен жакшы ойду айттың. Ушундай кылып туруп бул жигит момундай сөздү айтпады деп мен башка бирөөгө айтышым керек да. Ошондо мен сенин маалыматыңды өзүм үчүн өздөштүрөм. Башка бирөөгө айтып берип атып мен өздөштүрөм, өзүм үчүн өздөштүрөм. Айтпай койсом, бир белгилүү убакытка чейин эстейм, убакыт өткөндөн кийин унутам. Ана унуткан нерсени мен колдоно албайм. Башка бирөөгө сен айтып берип атканда адамда жоопкерчилик сезими козголот. Мен ошону туура айтып атамбы? Мындай айтпады эле деп мен эс тутумду күчтөйм. Кантип айтып атты эле деп. Себеби мен башка бирөөгө
айтып берип атам дагычы. Ошондо менин эс тутумум күчтөнөт дагы, анан жоопкерчилик сезимим күчтөнөт дагы. Ошол ар бир маалыматты тигиге өткөргүч катары өткөрүп берип атканда мен өзүмдөн ордумду бышыктайм дагы. Анан ошондо ошол маалымат мен өзүмө өздөштүрүлөт. Технологиясы ушундай экен. Жеке мен сиздин айтып бергениңизден укмуштуу бир жооп алдым. Пайгамбарыбыз алейхисалам айтканын сиз сонун кылып чечмелеп бердиңиз. Дават маселесинде деле ошондой го. Өзүң билгениң, айтканың, то есть көргөнүң, билгениң, укканы жеткир бирөөгө, ошондо сен өзүңө да калат, бөлөккө да бересиң дегенчи. Менде суроо тарых жана тил экөө айкалышып кетет деп атпайсызбы? Мисалы үчүн азыр көптөгөн сиздин кичинекей жаш курагыңыздай жаштар түшүнбөйт да. Бишкектин 4 району бар, аны кыргызчага өзгөртүш керек десе, эмне кереги бар, аны алмаса эмне кереги бар депчи. Сиз ошол мындай авторитеттүү оюңузду айтсаңыз, эмнеге кереги бар? Бул эми саясий суроо болуп калды. Мен буга жооп бербей эле коеюн, себеби бул маселе жогорку кеңештин төрагасы да көтөргөн. Анан эмне болгону мен жеке пикирим бар, бирок буну айтпай эле коелу. Буну саясатташтырып кетишет. Бул подкастты көтөрбөй эле коелу мындай темалар. Көтөрбөй эле коелу. Менде башка суроо бар. Биздин подкастка тиешелүү өзү бизге көп суранат, ушул подкаст дегенди кыргызча эле атап койбойсуңар деп көп кайрылат да. Бунун атасы болобу кыргызча? Маек деп коелу. Маек деген бирок өзгөчө болуп атпайбы? Подкасттын айрымы. Кааласаңар дил маек дегиле, жан маек дегиле, каалагандай айтсаңар. Эми сөзсүз түрдө бир нерсе деш керек. Эмне деген сөз ал подкаст деген? Подкаст деген мындай айтканда, кандай десем, мен орусча түшүндүрүп алам, кыргызча кыйналам. Бул эси маек деген бул жакта эки адам баарлашуусу болсо, сүйлөшүүсү болсо, подкаст деген бул именно ошол билим алуу жакка, инсайт алуу жакка багышталган маек деген. Баары деле маек да. Баары деле маек да. Жалпы маек деп койсоң. Билбейм, каалагандай айткыла. Мен ага көп деле терикпейм. Мисалы подкаст деген эми ал деле орус тилинде сөз эмес. Бул эми термин катары алып калганда, техникалык термин катары. Ошол радио тармагында, радио тармагынан келип калган термин бул. Мен деле башында сурасам ушундай дейт. Анан эгер термин катары болсо андай деле калдана берсе болот. Сөзсүз түрдө баарын кыргыз тилине которуу зарылдыгы жок. Кээ бир нерсени эл аралык терминдер катары колдоно берсе болот. Мисалы компьютерде эми башка кыргыз тилде которбой эле ошо компьютер боюнча калса болот. Телефондо эле калса болот. Эгер бир маселе бар, которсо болот. Бирок анчалык зарылдык керек, анан дарамет керек. Мисалы Кытай. Кытайдын тил саясаты керемет да. Бирок анчалык ошондой саясатты жүргүзгөнгө алардын дарамети да бар да ошончолук. Биз азыр андайга жете элекпиз. Бирок келечекке кое турган маселе. Мисалы Кытайда чет тилден келген терминдерди колдонбойт. Мен укканым боюнча. Бирөөлөрдүн айтымында, мен Кытай тилин билбейм да. Мисалы техника чыгара турган заводдор бар. Машина деп коелу. Машинанын тетиктеринен баштайлычы. Мисалы мотор дейбиз. Эми аны биз орустар двигатель деп, кыргыздар кыймылдаткыч деп которуп жүрөбүз. Кыймылдаткыч дейбиз. Негизи. Болду. Андан башка бүт бары аккумулятор, карбюратор, дагы эмнелер бар болсо, ошонун баары термин катары кетет да. Инжектор, анан эмне деген бар. Кыйналып которсо болот. Кытай ошол сөздөрдү бирин колдонбойт. Бүт Кытайдын тилине түшүнүгүнө ылайыктап туруп которот да, өзүнүн түшүнүктөрү менен колдонот. Ушул саясат болгон үчүн кытайлык кыргыздар дагы четтен терминди которбой, кыргыздын тилине салып, кээ бир түшүнүктөр кыргызча атайт. Жанагы үн алгысын алгы деген ошондон келген. Үн алгыны бияктагы кыргыздар ойлоп тапкан эмес, тияктагылар. Кытайлар ошентип колдонот да, биздикилер Кытайлар ушинтип сонун айтат экен деп биз кабыл алдык, бирок бизге кирбей койду ошол. Кайра эле телевидение, радиодон калды. Кытайдагы бир болгон окуяны айткым келип атат. Бир манасчы айтып берип атат. Бир кайсы жылдары барып ошол жака бир шаардан бир шаарга бир машина менен кетип баратып, анан дөңгөлөгү жарылып калып, анан арттагы баягы дөңгөлөк алмаштырып, жарылган дөңгөлөктү артка салат. Анан жолдо кетип баратып, анан айдоочу айтат экен тиги жигиттерге. Булар Кыргызстандан баргандар. Тигилер жергиликтүү кыргыздар. Жолдо атам машина оңдогон жайга келип токтоп, жарылган дөңгөлөктү оңдотуп алалы дейт. Эгер оңдотуп албаса, кокус дагы жарылса, анда такыр талаада калабыз дейт. Эми логикалык нерсе. Макул дешет. Анан бир жолдун боюнда бир ушундай дөңгөлөк оңдоочу жайга токтосо, ал жерде дагы кыргыздар иштеп атыптыр. Кытайлык кыргыздар. Анан машинеден түштүк, тиги эки бала келип жасап атат дейт. Анан
Биз жанында турабыз дейт. Эмне алабыз эми? Баары күткүчө менен карап туралы деп анан бир жапжаш эле балдар экен дейт. Анан бирөө экинчисине айтып атат дейт, дөңгөлөктү чечип атып. Жана жарылган дөңгөлөктү чечип атат да. Оңдош керек да. Анан айтып атат. Тигил дөңгөлөктүн желгиндигин алып койчу дейт. Бир бала экинчи балага айтып атат. Желгиндигин алып койчу дейт. Не болушу мүмкүн? Желгиндик. Мен билбейт экенмин. Дөңгөлөктө бир тетик. Желгиндик деп атат. Жок, камера эмес. Болторбу? Жок, болт эмес. Жанагы ниппель деп атабыз. Золотник деп коебуз. Сосок деп коет, мындайча айтканда, бирок эл аралык кантар ниппель. Ниппель деген сөздүн мааниси бул бир жактуу кыймыл деген сөз. Жел үйлөнөт, кайра артка теппейт, клапан жабылат. Ниппель деген ошол да. Эми ошону кытайлык кыргыздар ниппель дебейт экен. Золотник деп да айтпайт, биз орус тилде көргөн. Ал орус тилин билбейт, алар укпайт. Алар ошол түшүнүктү кыргызча эле атап коюшту. Себеби Кытайдын саясаты ошондой. Четтен келген терминди колдонбойсуң, өз тилиңе саласың дейт. Анан кыргыздар карап туруп, бул эмне дейт? Бул желгиндик деп койду. Эми салыштыралы. Киндик деген эмне? Бул адамдын киндиги. Малдын да киндиги бар. Эми адамды эле салыштыралы. Киндик эмне кызмат аткарат? Бала төрөлгөнгө чейин киндик аркылуу балага азык барат. Азык барат дагы артка кетпейт эчтеке. Бир жактуу гана кыймыл. Киндик аркылуу эненин ашказанынан азыктар кандай формада экенин билбейм, бул биология процесс. Бала, карындагы балага ошо киндик аркылуу барат дагы, ал бала торолуп жанантип жетилет. Анан маалы келгенде төрөлөт. Төрөлгөндөн кийин киндикти кесе салабыз. Мындан ары анын кызматы бүттү деп. Демек, бир жактуу кыймыл болуп атпайбы киндик. Ошол түшүнүктү киндик аркылуу бир жактуу гана кыймыл жүрөт, артка эчтеке чыкпайт. Бир жактуу гана жүрөт дегенде түшүнүктү билишет дагы. Бул жөнөкөй кыргыздын түшүнүгү киндик болду. Анан ошону дөңгөлөккө карап туруп желгиндик деп койду. Дөңгөлөктүн ичине жел кирет, бир жактуу эле кыймыл, артка теппейт, чыкпайт. Жел жүрүүчү киндик деген сөз. Анан мен биринчи укканда эле дароо түшүндүм эмне жөнүндө сөз болуп атканын. Бирок таң калдым, желгиндик деп атаса болот турбайбы депчи. Изилдесе демек тапса болот. Мына эми маселе бүгүн айтсаң, бүгүнкү кыргыздар күлөт, койчу депчи. Бирок Кытайда ошондой. Ошондо менен Кытай өзүнүн саясатын жүргүзүп атат, тил саясатын. Өзүнүн тилин сактап атат, өзүнүн тилин өнүктүрүп атат. Маселе мындай, сен өзүң жаратпасаң, сырттан келген кабыл алынган түшүнүктөрдү ошол тилде кабыл алуу бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Компьютер, телефон, телевизор биз кыргыздар аны ойлоп тапкан эмес. Ал батыш ойлоп тапты, биз ошону ошо бойдон эле атап атабыз. Бирок Кытай деле ойлоп тапкан эмес. Анан ал өз тилин атап атпайбы? Ошентип өзүнүн тилин байытып атат. Өзүнүн тилинде жаңы түшүнүк, жаңы сөздөрдү пайда кылып атат. Ошолорду карап Кытайдагы кыргыздар да ошол саясатты өркүндөтүп атат. Өзүнүн тилинде, кыргыздын тилинде. Ошон үчүн жана үн алгысын алгы деген түшүнүктөрдүн баары ошондон келип чыккандагы, анан жада калса ошол ниппелди да желгиндик дегени мени бир чети таң калтырды, аябай. Бирок ойлонуп көрсөң, эмне үчүн болбойт? Болчу нерсе. Бирок ошон үчүн ошончолук сенде биринчиден ошончолук дарамет болуш керек, ошонун баарын которуп, бүт элге коюп, тартип эрежени коюп, мыйзамдаштырып, башканы кабылданбоо, мындай кыл деп. Мен азыр айтсам, азыр жомокту айтып атат деши мүмкүн. Мен азыр бүгүн кыргыздар буну жасайбыз дегенден алысмын. Бирок дүйнөдө ошондой тажрыйба бар деген ойду айткым келип атат. Ошону менен тил өркүндөйт. Тилдин келечеги, жаңы сөз, жаңы түшүнүк пайда болот. Кайсыл тил болбосун, тил илимдеринде сөз жасоо деген принцип бар. Жаңы түшүнүктү жаңы сөз менен жасайбыз. Мелис агай, биз ушу подкасттын жыйынтыгына да келип калдык окшойт. Биз аягында эме бар, кайрылуу бар, анан эки суроо бар. Биринчи кайрылуу жасап кетесиз? Жок, суроону бер, анан аягында кайрылайын. Аягында кайрыласызбы? Просто суроодон кийин бүтүш керек болуп калат да, ал мындай биздин суроолорубуз ошо жарашканда. Мейли анда, өзүм билем. Кайрылуу биздин көрөрмандарга, кыргыз тилинин сүйүүчүлөрүнө, биздин кыргыздарга дейинчи. Эми кайрылуу эмес, кайрылуу иретинде бир маалымат берип коеюнчу. Кайрылуу да болсун аягы. Мындай да, эне тилдин орду, жашоодогу орду. Ар бир эл үчүн кандай? Эне тил, мисалы кыргыздын эне тили, кыргыз элинин эне тили кыргыз тили да, кыргыз тил биз үчүн эне тил катары. Бул негизги өзүбүз тууралуу, биздин турмуш тажрыйбабыздын
тарыхыбыздын негизги булагы деп эсептейбиз. Себеби тилдин байлыгы бул сөздүн көлөмү менен ченелет. Бизде канча сөз болсо, демек тил ошончолук бай. А тилдин байлыгы сөздүн көптүгү бул жашоо тажрыйбадан келет. Мисалы, ар бир сөз бул түшүнүк. Төл сөз деген түшүнүк бар. Төл сөз деген сөз, демек ошол тил өзү жараткан сөз. Өзү мындай бирөөдөн кабыл алган эмес, бирөөнү алып которуп койгон эмес, өзү жараткан, өз аң сезими менен жетип, анан өзүн атайт. Мисалы, сөз кантип пайда болот? Адам турмушунда, жашоосунда бир жаңы түшүнүк болот, ошол түшүнүктү өздөштүргөндө ошону бир сөз менен белгилейт. Анан ошол сөз, демек ошол түшүнүк турмуштук тажрыйбадан келдиби? Бул да билим да, бул тажрыйба да. Анан ал сөз түрүндө топтоло берет. Кайсыл тилде сөз көп болсо, төл сөздөр көп болсо, демек ошол тилдин ээси болгон элдин турмуш тажрыйбасы ошол бай. Кыргыз тилиндеги кээ бир сөздөр башка тилдерде андай сөздөр жок, которулбайт, аналогдору жок деп болчу, же болбосо түшүнүктөрү жок. Ошондон улам бир нерсени айтса болот да, демек биздин элдин турмуш тажрыйбасында билимдин көптүгү ушунан ченелет. Мен өткөндө да бир жерде айттым, азыр да ушул жерге келип атат. Мисалы, айкөл деген сөздү биз айтып жүрөбүз. Айкөл манас дейбиз. Эмне деген сөз айкөл? Башка тилдерде мындай сөзмө сөз которулган сөз жок, же болбосо түшүнүк жок экен. Эми ошол айкөлдүн этимологиясына токтолбой эле коелу. Мен тилчи катары ай эмне көл эмне анын баарына кереги жок. Мен жөн түшүнүк катары айтайынчы. Маңызы эмне? Айкөл деген сөздү биз бүгүн башка, мисалы, орус тилине которгондо көпчүлүгү дароо эле великодушный деп атабыз. Бирок дароо белгилеп кетейинчи. Великодушный деген сөз бул кең пейил деген сөз. Түзмө түз, сөзмө сөз айтып турат. Великая душа, кең пейил дейт. Ал эми айкөл деген бул, кең пейил бул айкөлдүн бир эле түзүүчүсү. Айкөл деген бул көп түшүнүктү камтыган бир түшүнүк. А мен мынтип айтып атам жөнөкөйлөп. Мен муну изилдеп, жактан бияктан сураштырып, анан Манаста да баардык жеринен макалдардан да карап туруп анан айтып атабыз да. Айкөл бул адамга таандык болгон асыл сапаттардын топтому. Бир адамга эгерде ошол асыл сапаттардын баары топтолсо, анда ал айкөл. Кыргыздын төл сөздөрүн изилдегенде ар бир сөздүн маанисин чечмелесеңер, эмне деген турмуштук бай тажрыйба жатарын ушундан белгиле. Ошондон улам кыргыздын байыркылыгы, кыргыздын улуулугу, кыргыздын кеңдиги, кыргыздын асылдыгы бүт ошол сөздөрдүн өзүндө эле чечилет. Сиз сөздөр менен деп калдыңыз, биздин акыркы суроолор сөз менен байланыштуу да. Сиз накта деген сөздү кандай түшүнөсүз? Нактан да которуш бар го орус тилине. Мен бир нече сөз менен котором да. Дайыма ар бир конокторубузда толтура сөздөр айтат. Сиз айтсаңыз кантип айтасыз? Накта чыныгы деген мааниде. Накта чыныгы, таза деген мааниде. Эгер мындай орусча которгондо өз негизи эле сөздү чечмелегенде кантип түшүнсө болот? Буну кандай колдонсо болот? Көбүнчө нагыз деген, таза деген, бу мындай башка кошулмасы жок деген мааниде. Таза, анык, кандай болсо ошол, чылк деген мааниде. Ошол накта деген. А орусча айтканда ал эмне болуп калат? Накта натуральный деген сыяктуу болуп калабы, же эмне, естественный болуп калат? Чыныгы, табигый. Анда сизге биздин накта курут өнөктөрүбүздөн накта курут белекке курут алып берип койсуңар бул жактан. Мелисага накта куруттан берип коелу. Так, биздин өнөктөрүбүздөн сизге накта курут. Чоң рахмат. Ошол накта подкастыңар иш илгерилей берсин. Улам келген коноктор силерге кыргыздын дүйнөсүнүн бир кереметтерин, улам бир кырларын ачып, силер дагы өзүңөрчө байый бергиле. Барбалла. Бүгүнкү убактыңыз бөлүп бизге келип, баалуу маалымат менен бөлүшкөнүзгө чоң ыраазычылык билдирип кетем. Менимче көп нерселер сиз көп ушул тарых жөнүндө айтасыз, бирок өзүңүз өзү кыргыз тил мамлекеттик тил комиссиясынын ишкерлиги жөнүндө, эмне менен алектенип аткан жөнүндө көп айтчу эмессиз. Бүгүн толук маалымат бердиңиз, ошого ыраазычылык билдирип кетем. Анан анда эмесе биздин катталуучубузга айтып кетмекмин. Сиз эгер ушул жерге чейин көрүп туруп жактырууну баспасаңар бетиңер жок экен. Жактырууну баскыла, сөзсүз түрдө комментарий жазып кеткиле. Анан бул подкаст уккан нерселер менен башка адамдар менен бөлүшкүлө, ошондо силердин эсиңерде да калат, пайдалуу нерсе калат. Адаттагыдай бизде накта коноктору, накта алып баруучу, накта маектер, анткени бул накта подкаст. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.